Assalamu алейкум, урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Нокат районунун Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу Дарыбулак деген айылында турам. Биздин Швега программабызга мына ушул Бекташ Каканов деген аксакалыбыз кече жакында десем болбойт, деги эле ушул 2-3 айдан бери ушундай кайрылып өзүнүн арыз муңунун айтып келет. Аны кыскачараак айтып берейин. Ушул биздин аркабызда турган бактаракта, бактарактуу жерде мына ушул аксакалдын өмүрү өткөн экен. Чынчын дегенде союз мезгилинде бул жерлер ушул пахта, тамеки сактоочу сарай болгон. Мына ушул жерде кароолчулук милдетти, ушул жерде мээнетти төгүп, ушул жерде карап, ушундай эмгекти өткөзгөн экен. Мына ошол мезгилдерде бөлүнгөн жер участкам дейт, ушул жер тилкем, мага бөлүнгөн жер тилкеми бүгүнкү күндө мындай так эсел айтайын, башка бирөө менчиктеп, коруп, жада калса документ жасатып алыптыр деп бүгүнкү Швега программасынын эшигин каккалап турган чагы. Бирок буга чейин өзүнүн айтымында буга чейин барбаган жери каккалабаган эшиги калбаптыр. Айыл өкмөт жер адистери, бул жакта акимчилик, же болбосо ушул шаарга барып күч органдарына, укук коргоо органдарына да кайрылыптыр. Бирок маселе 15 жылдан бери, 30 жылдан бери деп коеюн, ушул эгемендик алгандан бери чечилбей келет экен. Бирок тилекке каршы мына ушул жерди мурда ээлик кылган, ушул айыл өкмөттү башкарган бир аксакал киши, аты жөнү ким дедиңиз аны? Төрөбек, Каримов Төрөбек. Каримов Төрөбек деген, ал ушул айыл аймакты да башкарган экен. Бирок азыркы күндө тиги дүйнөгө сапар алган экен. Бирок азыр бала чакасы ээлик кылып, Бекташ аксакалды бул жерге 1 сантиметр дагы кирбейсиң деп талап коюшуп атыптыр. Азыр сөздүн калганын ушу программанын алкагында Бекташ абанын өз оозунан угалы. Аба айтсаңыз, мына ушул окуя качан болгон, кантип болгон, кандай мээнет төктүңүз эле, азыркы сиз талашып аткан жер канча сотук, жана башка жана башка. Чын эле баягы булар сиздин канча баягы аймактагы жериңизди, канча кенендиктеги жериңизди мисалы басып алды, канча сотук жериңизди адилеттүү басып алдыбы же адилетсиз басып алдыбы, мыйзам ким тарапта, кимдерге кайрылдыңыз, жана башка жана башка. Ушул суроого жооп берсеңиз. Бул сарай 1976 жылы курулган, дейкандар тамеки үчүн. Андан кийин мен 1980 жылы Омалда Ленизм колхозу эле. Ленизм колхозу болуп, неме ошол Ленизм колхозунун рейиси келип, мына жерлерде мына баары ачыкта, малдары келип, эмне дерем келет, тамеки курук илетилип мына жерлерге мына. Ошо çöpten buyagı tameki remkele. Ne remkele deyilip, buyaktan deyilip, mal jakta maldar geletili. Anan gelip reis gelip, inem, mına inem, meni, mına tamek sarayından, tamekilerin, eldin tamekilerin maldar yüzü otar. Kara ol olmuyor, sen yüzün jakın eken. Dep, men bana nemesin berdi, aylığınız çok eken, kara olaksı, tetigi mına, Neves Kızıl Teneke Neves'in arjağında 21 sotluk yeri var. Oşalı sizin aylığınız, kartoşka gespi, temeke gespi, oşalı sizin aylığınız. Aylığınız yokken teleke karşı dedi. Men baptır da men daha şey derdim. Al yer kum, taşta, manda nemelerden tamırlar var, terek talda. Özдөштүрүлбөгөн жер болчу. Özдөштүрүлбөгөн жерler, taşta. Anın balı çakamına mektep okuçularıyla 3 yıl o şacırdı. Bayağı taşlardı, terip, tamırların, daraklı tamırların tazalap 3 yıl için meynet kıldım dağı. Bayağı cerige, bayağı şu cerige. Birinci yıl kartoşka ektim, ikinci yıl temek ektim. Ondan temekler joyulup gitti, çok balıp gitti sayızmanında. Ondan ne alışım bilmeyen ki alma köçet ektim. Yerlikte alma köçet ektim. Oşanın kadar alma köçeten moğaçılık beni çoğayı var ki su karasın, könç açasın, altın cümşartasın. Oşantın meynet kılı ne alsam öyle. Orta yolda Karimov Төрөбек деген kişi. Deykan çalban jetekçisi. Men buna o yerlerde mençikleştirip aldım. Onlar sen onlar jağın işleteveresin, buna jağın men çıkılıp aldım. Sottun çeşiminden çeşim çıkarıp aldım dep men oşantım jürdü. Alacağın işleteverdi. Keyin elde 1 yıldan keyin sen işletken yerin daha mençigime ötüp gitti. Demek 1 yıldan keyin daja kalsa sizdin eğlegen jeriңizди dagы alıp koydu. Tarafka ötüp attı. Anan öy sottun çeşiminden çıkarsanız kimler sot kıldı? Biz de çakırgan yok.
Deykan çarbanın ellerine çakırgan yok bu. Güveler çakırgan yok bu. Ve kantip sotun çeçimenen. Ve onu soram ne kılasın? Çeçimi çıkarıp aldım boldu da. Ve o sotun familiyasını hiç biz bileylik desem ve bilbey koyuverçe. Keyin Sadri Cabbarov'a arız menen gayrıldım. Şunday olup ciğerler şunday olup mizamsız çeçilip otat. Devana Sadri Cabbarov'a soruverdim. Sadri Cabbarov'la obul prokuror menen Nokat orayın prokuroruna malumat verdim. Cezaların içinde çeçkilerdi. Keyin o Nokat orayın prokuror Gıdıkbayev malumat verdim bana. Ne şunday sizin ciğerinizde yetiman Nokat orayın sotu Sudiyası yetiman kolup sizin yemeğinizi çeçip dedim. Biz hem tanımadık. O şol çeçken turbaydı. Bizi çakırgan hem yok. Hiç nesile buna güveler çakırgan yok. Buna yemi bile otağız. Oşa Sudiya çeçkenin. Qaysı tarapga çeçip beripdir? Emne dep çeçip beripdir? Yeme yetiman kolup 2000 yılı 29 sentyabrda Karimov Torovek'e Kızıl Kitap çeçim çıkarıp Şol Karim Torovek'e çeçip beripdir. 2000 yılı. 2000 yılı 29 sentyabrda. Oşanan bildik biz. Bunu o zekayıp jürdiledi ve biz men sotun çeçimi çeçip. Görse 2000 yılı ошол жылы эле документтерди колго алган бекен. Dokumentlerdi kolga alıptır. Biz bilbeyle jürüyor, bir yakta jürüyor biz. Oşantı buna ona çöp uzun çöp turatqa. Oşonun ortun temek sarayı bolgan, uzun ketken. Saray buzulup çok bolup ketken. Anan o iki tiykan çarbası 1998-99 yılı men satıp aldım dep bazı saraylardı buzup ketken. Bu yerde saraylar bolgon burada. Saray kımbat balık kızıl qaragaylar bolgan. Oşalardın bärini buzup bu yerde tamek tangakta oçu gazarma bolgan. 2000'de adam işte bala çakası menen. Bular da özüne buzup ketken. Hiç kimge aytpay, birölerime çoğuluşu kılbay, yıkançalar çarvalarını çoğuluşu kılbay. Bärin öz buzup, öz bilemdik menen alıp ketken. Şonta iki yıkan çarvanın jetekçilerin çakırbay, bağı diye jarimi Kızılbulak yıkan çarvası, jarimi Eriyet yıkan çarvası. Bağı kön biriktirip 50 minge bağlagan. Eki yıkan çarbağını biriktirip durup bu. Biriktirip 50 minge bağlap, nemesin hiç kimden çoğuluş kılbayla, konkusu annemede aksiyon kılbayla, özü bağla, özü neme kılıp, pulun kimge verdi, kim aldı belgisiz. Bağı arendasın kimge beri otat. Bektaşova, azırkı gündө siz eelik kıla turgan, azır meniki dep atkан жер мындан нары жайгашканбы азыр? O mına teneke var, kızıl teneke, uzun nabes. Balansada yok, hükümetten balansada yok. Mına 23 yıldan beri turat mına bozuk. Azır эми ушул күндө сиз ушакка өтө албай калдыңызбы азыр? Ötelbeye kaldım. Öteyince senele marhum Karimov Torovek ketmen sap, kurak saptın nemesi benim. Belime çapma, bir yerden ötbögün. Азыр ушул күндө мисалы, азыр ушул күндө сиз азыр ээлеген жер, ушу меники деген жерде эмне эгилген ал жерде азыр? Мисалы, Hazır ben yerlikte alma koça tekkemin narakam. жетилип бышып турат. Meni yerim emez, hükümetin yeri. Mençik yerim emez. Navuldağı hükümetin yeri, aldağı hükümetin yeri. Berna Tosman için beri hükümetin yeri. Демек азыркы мына ушул бир адам өтүп кеткен территория мыйзамсыз өтүп кеткен деп атасыз да сиздин көз карашыңызда? Bari şu hükümetin yeri. Bunlar öz bilendik kılıp, özü Karimov Torovek marhum. Özü toktan çıkarıp, özü kolu koyup, hükümetke barıgan, hükümette Abdülkemal Abdülganiyev bolgan tuğanı. Onu menen işarada söyleşip alıp, onu toktan çıkarıp, Gösterekçilik vargan, gösterekçinin jetekçisi Abdürazak dep bolgan. Jeradis. Onu menen söyleşip, bayan toplaptır, ondan keyin sotga jönögen bul. Sotun çeçimi çıkarıp olayın dep. Bayan şöyle yetimanı kulupka barganda, al çeçim çıkarıp bergen. Ошондо 2000 жылдары. 2000 yılı 29 sentyabr. Бул ушул маркум ошол Төрөбек Аксакал эмне болуп иштеген ошо мезгилдерде? Мен айыл башы болуп иштегенби же
айыл өкмөт 1994-жылы дейхан чарбага бөлүнгөнбүз. Биринчи жолу биз бөлүнгөнбүз да. Демек дейкан чарбасынын жетекчиси болуп иштеген. Ошондой дебейсиз. Мен анда буну ойлопмун. Бул ошол маркум аксакал баягы ошо айыл өкмөт башы болуп иштеген, жана башка депчи. Бул демек ошол дейкан чарбанын башчысы болуп иштеп турган. Ушул дейкан чарбанын өзү түптөгөн ошо мезгилдерде. Анан кийинки болуп аткан окуялар мына ушулар. Өзү чечим чыгарып, өзү токтом чыгарып, эч кандай күбөлөрдү чакырбай анан ушул жерде өткөзүп алган деп. Анан айыл өкмөткө барсаңыз эмне деп атат эми бул жерлерде азыр мамлекеттин балансында деп атасыз. Мисалы айыл өкмөтү мисалы эмненин кайсы документтин негизинде өткөзүп Бул койду? жерге бир да келген жок. Качып келген жок. Бул мына өкмөткө деген эм жок. Бул Каримов Төлөбөктүкү деген эм жок. Бир да келген жок бул жерге. Бул тиктебен койгон жок бул жакты. Азыр кандай абалда турасыз азыр? Кайсы документтердин негизинде сиз кайра укук коргоо органдарына кайрылып атасыз? Же талаптап атасыз мисалы жергиликтүү бийликке? Мен мына Садыр Жапаровго бардым. Ошо Качан бардың Жапаров? Садыр Жапаровго мен Биздин президентке. 20 немеде барганмын. Февралда барганмын. 2000 быйылбы? Быйыл февралда. 2023-жылы. Ооба. Эми мындай экенде урматтуу көрүүчүлөр. Азыр эми азырынча ушул меники деп аткан ушул Бекташ Какановдун жери документалдуу түрдө жеке өзүнө таандык болмоюнча моундай эшик байланган, ултанган. Бул жерде эми азыр эми Төлөбөк аксакал өзү көзү жоктугуна байланыштуу анын азыркы күндөгү тууган уруктарынан жооп алуу максатында азыр алдыдагы мүнөттөрдө дагы сурамжылоо жүргүзүп көрөбүз. Албетте бул эми азыр урматтуу президентибиз ушул Садыр Жапаровго чейин кайрылган кагаздарын, барактарын бизге көрсөтүп жатат. Биз ушу мамлекеттик телеканал болгондугу үчүн биз жергиликтүү элдин элеттеги көйгөйлөрүн чагылдырып, ачыгын аныгын сиздерге жайылтып берүүгө укуктуубуз. Азыр эми ушул Бекташ абанын өзүнүн баласынан дагы маек алууга туура келип атат. Келсеңиздер. На жоонга алма турат го. Ошодон ылдый жаанда кайнололорду, аягында талдарды атам эккен да. Атаман калган. Эми ол көпчүлдүк болуп көрүнүп турат. Көпчүлдүк. Азыр тилекке каршы ушул жерден кире албайбызбы азыр бул жака? Жерден бияка кире албайбыз. Бизге атамы неме кылышкан да. Биз 2000-жылдары эми турмуштун ордугунан биз дагы жаш элек да атамдардын 5 бир тууганбыз. Турмуштун ордугунан Үзбөй тарта бер. Турмуштун ордугунан биз Казакстанга кеткенбиз иштегенчи. Эми жаш бала элек апамдар ошока алып кетишкен. Анан сотко берди болду. Атам бир чакырышканда атам барса бир 2 күн, 3-күн чыгарып келген да. 3 күн камап коюшкан. Анан мынакта бир обам бар. Ошол барып чыгарып келген атам. Анан ошол убакта биздин тосмобуз ошо азыркы көрсөткөн жерден нерге чейин эле да, нерге чейин эле. Нарагы биздин үлүш жер нарагычы. Бирөөгө алмаштырып алган үлүш жер багыбыз. Анан мынерде 2 катар алма бар эле. Ошол убакта кайнололор нерде 2 түп жоон алма бар азыр турат ошолорчу. Ошо алып кеткен ошо боюнча эле. Мынерде анан анерде 2 катар алма тосмо жерден бирак эле да мынага. Анан биз 2000-жылдары кетип, оякта 4 жыл, почти 5-жылы жазда келгенбиз да. Демеге, мына яка үй салганбыз ошого. Ошол маалда үй салынып башталган эле. Ошону бузуп келейин деп келсек ошол маалда бир 11 жашта элем мен. Анан келип нерде келип анан атам экөөбүз келгенбиз да келсек тосмо нерден тосулуп калыптыр. Мынаны өздөрү бузуп, мыяктычы мыйзамсыз эле бузуп, али эч кимден сурабай эле бузуп нерден тосуп коюшуптур өздөрү. Мына цемент казык турат го, мына ичкериде эски цемент казык. Ошодон ылдый жагын тосуп, биягы бизге азыр бир 11 сотик ашыгыраак экен. Немеде баягы айыл өкмөттөн жер адистер келип тартып чыгарышты да. Анан биягы канча чыгат экен, ошо 21 сотик чыгыш керек экен ошо жер общий бар жогучу. Ошону эми атам 88-88-ден баштап 2000-жылдарга чейин нерде тамекилер, элдердин тамекилери болгон да. Эми 2000-жылга чейин бар жогу калган эмес, 95-96-жылдарга чейин уже секин адамдар экпей койсо керек эле. Ушактарды, тамекилерди анан мынакта баягыдай темир тезек, пресс дегич дейби, не дейт, ошондой бир мынакта рамканын зымдары, мына шипаң турат го мынанын үстүндө. Ушунун үстүндө бир кызыл шипаңдар болчу эле. Анан кызыл тенеке сарайдын ичинде мына
баягы азыр бузулуп кеткен өтө чоң сарай болчу эле. Биз кичинебиз эч нерсеси калбаган, тептекс өтө чоң сарай. Анан ичинде чоң карагайлар болчу экен алгыдай. Карагайлар менен салынган сарай эле. Анан onun түркүктөрүн жулуп кетпесин, ошо адамдардын тамекилерин бири-бири урдап албасын, же бир нерсе болбосун деп атам кароол кылышкан экен ошо илгери. Анан кароол кылып, ак төлөп беребиз деп улам бир немеси райыс алмашып кийин өкмөт болгонбу ошо 90-жылдан кийин опа. Өкмөт дагы атама болду сага анак нарактагы баягы жерди өздөштүр дагы ушу 93-94-жылдары окшойт ушу. Өздөштүр дагы нерлер мына кыйшык-пыйшык рамканын немелери келе баягы. Анан парниктин орду келе да нерлерчи. Ошолорду түздөп атам бир 3-4 жыл ошо немесин налигин төлөп эле иштеткен да ошол убактачы өздөштүрүп неме кылып. Анан ошо наликтин кагаздары бар келе кийин биз үйдү бузуп биз 2005-тен кийин дагы Казакстанга кеткенбиз да. Ошо үйдү бузганда баягы немелердин арасынан таппай калдык да. Мынан аз атам колунда эски ошол убакта акт түзүлгөн документтин немелери бар. Ошодон бир 3-өн таптык. Калганы жок эле болуп кетти. Немелер бар эле да кагаздар. Чоң атам жазган эле бер, чоң атамдар талашкан эле. Ошентип тосмону өздөрү эле бияка жылдырып, анан атамы болду мына балдар атасы бияктынчы талашып атканыбыздын атасы бияк. Мен мындай жерде экөөбүз турганбыз. Ол убакта мындай тосмо дагы эле жок эле, кичине эле мындай немелер бар эле. Мына жерден тосуп койдук, Бекташ мынягын балдарыңа жер кылып ал дагы, эми талашпайлы, урушпайлы, башка кылбайлы. Ошончо жыл иштедиң, карадың, айлык албай, ошонун ордуна ушул жерди берейин деп. Берейин деп талашпайлы, урушпайлы, эмнерде кошуна адам экенбиз, кой эми деп анан атам алдашкан да ошентипчи. Атам алданып калган аз. Эми биз жаш элек эгер чоңураак болгонубузда биз өзүбүз неме кылат элек. Атам түшүнбөй. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей сөздүн төркүнү ушул да, мисалы ушул Бекташ абаны ушул өзүнүн айтымында, ушул балдарынын да айтымында ушул 10 жылдан ашык ушул Союз убагында күркүрөп иштеп турган, тамекини ушул жерден тазалап турган, тамеки сарайын кийин ушул жогоруда сөз болгон маркум Төрөбек деген аксакал менчиктештирип, бирок ушул Бекташ абаны 10 жылдан ашык кароолчулук кызматты кылдыртып, айма айлык бербегендигине улам, эми ушунча иштедиң, ушунча эмгек өтөдүң деп туруп ушул 20 сотуктун тегерегинде жерди ушул балдарыңа жер кылып ал, ушул менен тирилик кыла бер деп сөз берген экен. Анан эми кийин дыйкан чарбаларга бөлүнүп, кийин анан ушул эми мындай орусча айтканда шустройлук кылып, анан ушул жерлердин баардыгын 1 сантиметрин дагы бербестен азыркы күндө королоп, ал эми Бекташ аба өзү эккен дарактары бул короонун ичинде, ал эми өзү сыртында монтип акмалап турган чагы да. Азыр эми ушул Бекташ абанын өмүрлүк жубайы да ушул ошол кездерде мисалы сиз дагы ушул абышкаңыздын кызмат өтөгөнүн, ушул жерде канча эмгек төккөнүн, тер төккөнүн, ушул жердеги кампадагы сарайдагы бир дагы буюмдун жоголбосун үчүн ушундай аракет кылганын өзүңүз деле көрдүңүз да туура, ушул бирге турмуш курупчу. Болгонмун, ушул жердин баардыгын билем мен, башынан кандай жаралды, кандай неме болду, баардыгын билем. Ошол 88-жылы биз ошондо нары кайнатамдын үйүнөн жаңыдан бөлүнүп чыкканбыз, жаңы үй эле. Мына поселкелер мыналар жок эле вообще. Мыналар жок эле. Анан менин кайнемин биздин үйдүн биягындагы үй дагы жок эле. Анан эң жакын сенин үйүң экен Бекташ эй. Сен болуп коер балам эй. Бу жердин баары эле акысынан коркуп качышып атат. Коркпо, акың мен талап кылып кайсы жерден болсо эми алып берем. Сен коркпой бемарал кызматты кыла бер деп анан буга алып келип, бул болбой, жок коюң мен болбойм. Ар кимге жаман көрүнүп отурамбы деп анан ошентип үйгө кирип кетип, кайра барышып, эките киши. Ошентип анан алып келген. Ол ака дагы эле турма туру неме эле, киши эле. Ошол убакта Союз убагында райыс дейт эле, башкарма дейт эле ошол адамды. Кайсы ушу Төрөбек деген адамдыбы? Жок. Кеңеш айыл өкмөтүнүн Эргешев Абдыкадыр. Кеңеш айыл өкмөтүнүн башкармасы Абдыкар Эргешев деген киши эле. Ошондой кылып анан ушу Бекташка танган, иланжисиз кылып танган. Жок эй, балам сен болосуң, сенен башка эч ким жарабайт. Сен үйдө эле отурат экенсиң деп, балдарың бакчынан көрө мынакты карап коесуң деп анан ошентип танганды иланжисиз эми аксакалдын көңүлүн кайтара албай ошол болгон. Анан болуп ошондой кылып караган, күнүн түнүн
түндөсүн 8 маалдан туруп карайт эле. Тамеки таңгактардын ичи шагыраса ham мына ушундай немени кармап турат эле дагы таяктарды. Анан ким мурдаса ошону бир чабайынчы деп турса эшек чыгат эле ичинен шагырапчы. Анан өзү дагы күлүп айтып барат эле. Ошентип жакшы карады деген чычканды жорголотпой ушу сарайды карады. Караганда анан кийин сенсалар ол Абдыкары Эргешев деген ака 3 жылбы ошо 90-жылга чейин болду дагы башкарма. Онон кийин ол кетти. Ол кеткенден кийин баягы Салиев Камчыбек деген ака болду ордуна. Анан айыл өкмөт ошондо раис жоюлуп айыл өкмөт болду 90-жылдын нарагында. Ошо 92-ге чейин болду баягы Абдыкары Эргешев деген. Кыргызстан болгондон кийин айыл өкмөт болду. Ошондой болду. Анан баягы ака 95-жылга чейин болду баягы Салиев Камчыбек деген ака. Ол ака дагы эле эч кимисинин көңүлүндө кири жок. Бу яка дагы бирдей мамиле кылды. Эч кандай нары бери деген жок. Анан баягы ака дагы айтты: Бекташ, сен мына акыңан эч коркпо. Мына өңгүл-дөңгүл жерлерди, мына казыктарды бүттүн сууругундагы ушул жерди өздөштүрүп алсаң, өздөштүрө бер, сен эч ким эч бала дебейт. Мына мен турам бирөө бир бала десе деп, анан ол дагы эле жакшы айтты. Анан ол ака 95-пи 96-жылдары кеткен дагы. Анан баягы мына Төрөбек аканын аялы Кутбидин деген бир тууган иниси бар. Төрөбек аканын аялынын аты Жоваржы. Жоваржынын иниси жаңкы Кутбидин ака. Анан баягы Салиев Камчыбек ака кетти дагы баягы айыл өкмөттүктөн. Ордуна Абдыганиев Абдимитал деген ака болуп калды. Анан ошол Абдимитал аканын карындашы бар баягы Жоваржынын инисине алып берди дагы куда сөөк болуп калышты. Ошондо раса жакын болуп калышты. Анан ошол биринчи айыл өкмөт болуп баштагандан баштап эле сенин эч кандай жериң жок. Сен эч ол Төрөбек аканын жери. Төрөбек ака сатып алды. Сен каяктан жүрүп сен жерлүү болдуң деп эч жакын жолотпой ошол токтомду берип ошол сенин жериң деп ээлетип коюп анан кеткен. Абдимиталип деген ошол тууган уруктун куда сөөктүн таасиринен улам ошол тарапта болуп анан токтомду бул тарапка чыгарып берип койду. Бул тарапка ошол эле мезгилде ушуну көргөн мезгилде эле баягы меники деген мезгилде эле сразу токтомду чыгарып, эч кандай эч кимден уруксат, эч кимден сурабастан ошондой кылып ушуга токтом чыгарып берип койду. Кийин анан бул меники деп бир жолу пышык турду да, меники бул жерге керек болсо эч ким баса албайт. Мурдагы сөздөр жок. Мурдагы сөздөр жок. Анан бул өзү эле аукционго койду бул киши. Каримов Төрөбек ака өзү аукционго койду. Биринчи аукционго койгондо 35 сотик жерди 35 миңге сатып алдым деген мааниде болду. Кийинкисинде 50 кылды. Да 15 сотик бир дыйкан чарбанын эсебинен 15 сотик кошту да 50 сотик кылды да 50 миңге сатып алды деди. Кийин үчүнчү жолу бир сарай, 2 дымкана дагы навес шулар биригип 86 миңге сатып алды. Болду Төрөбек ака. Меники болду эми болду деп анан ошондо 50 сотикке 22 сотикти кошкондо 72 сотик болот. 72 сотик мына сарайдын өзүнүн личный жери 72 сотик болгон. Мен дагы ошондо келип карап турганмын. Буттуру тартып кетишип аткан айыл өкмөттөгүлөр келип. 72 сотиктен ашыкча жер жок эле бу жерде. Анан ошо 72 сотикке кийин буну алдап мына жак сеники, о жак сеники деп алдап туруп анан бул 21 сотикти дагы 93 кылып документештирип кошуп документациясын кийин анан экөөнө көрсөткөн. Мына документация кылып алганбыз биз. Сен эч кандай жериң жок дегенге түштү. Ушундай жол менен жерге ээлик кылган. Бул өзү билип өзү койгон киши эле да, өзү негизи ham. Ошондо жана аукциондорду дагы өзү өткөзүп атабы ошондо. Өз жалгыз эле өткөзүп атабы. Эч ким катышкан эмес. Эч ким жок. Жөн эле чакырса чакыргандар келишпей, анан өзү эле өткөздүм, мынандай анандай деген эле интервью берген, бирок эч ким келген эмес. Ошондо мына экөөбүз болгонбуз ошондо аукциондо.
Мынандай oldu ondan. Kana ökseniңizga çakır. Аукцион экөөңүздөр барсыздарбы? Bir adam жоқ дайым, башкаларды чакырса келбей койду аукционга. Ошондо экөөңүздөр болдуңуздар ошо аукциондо. Башка ушу Төрөбек аке, Раматылык ошол болгон. Ошол болгон. Анан ол ошентип 3 жолу аукцион өткөзгөндө да үчөөнтең жеңип алды да өзү. Ошол 93 миңге мисалы чына 72 миң сомдой сиздерде жок болгон да ал сумма. 72 сотик жер. Мынал бизге 21 сотикти көрсөткөн. Мынал жерди өздөштүрүп, мынал карылчулук акынга мынал жерди өздөштүрүп алып алам. Ушул жердин барсаң токтомун берем дегенде мынал түшүнбөстүк кылдыбы билбейм барбай калганда анан биз ошол кезде өтө оор кыйынчылыкта жашайт элек. Толук эле мен эле мектепте иштейт элем. Анан мектепте мындай курттаган токочторду, курттаган шоколадтарды берет эле. Мектептен да айлык албайт элек ошол кезде. Анан ошончолук кыйналдык дагы анан бул жерем эле токтом алышам эле ойго келбеди. Ол Абдыкари Эргешев деген баргын эй балам. Бүгүн болсо эртең болсо түшүп баргын. Мен сразу токтом чыгарып берем 21 сотик сенин лишний пешине териң деп айтып кеткен. Анан оны кийин 72 сотик сарайдын өзүнүн жери 72 сотик болгон ошол сарайга караштык жер. Анан оны 21 сотикти кошкондо 93 сотик болду да, 93 сотик. Демек ошо 93 сотикту ошол кездеги жанагы Абдимиталип деген кийин кудасы өк болуп чыккан айыл өкмөт башчы менен бирге токтомду чыгарып, өзүнө көк китеп жасатып алып, баардыгын алып койгон деген маалыматты айтып атасыздар мисалы, туурабы? Азыркы күндө бу жерде сиздерге эч кандай тиешелүү жер тилкеси жок деп атышат мисалы ушул жерде. Кире албайсыздар. Өзү бөлүп берген, өзү көңүлүнөн чыгарып бөлүп берген мына жакта. Мына жакта 10 сотикпи. Эми мындай да эгерде ушул Төрөбек аксакал Раматылык болгондо мынтип баяндай кайчы пикир кылышып, баягы туура эмес пикирлерди кылышпай эле аксакалдык эми баягы сөзүн айтып эле бөлүп берип койсо, бөлүп берип коймок деген бир ниеттемин да, мисалы үчүн эгер өзү көзү тирүү болгондочу. Азыр эми бир эле баягы бизден сурообуз турат, мисалы эми азыр жогоруда мисалы Бекташованын баласынын, Бекташованын байбичесинин сөзүнө, маалыматына кулак түрдүк. Азыр эң кичинекей баласы болом, мен дагы маек берип коеюн, ага чейин дагы тууганым келет деп атат. Эми биз кеткенден кийин бизден эмне үчүн бирөө суроо салып сурап койбодуңар деген укугун талашып, дагы биздин тынчыбызды албаш үчүн мен азыр ушул жерде турат, мисалы арай көзү чарай суроо салып коеюн, өзүмдүн оюн айтыңыз, сиз да оюңузду айтыңыз. Себеп дегенде, урматтуу көрүүчүлөр, мен тааныштырып коеюн, ушул Төрөбек Раматылык аксакалыбыздын, атабыздын ушул эң кичинекей уулумун дейт. Сизде кандай маалыматтар бар бул жерден? Азыркы бул жакын кошуна экенсиздер, болгондо дагы кирели чыгалы кошуна экенсиздер, мисалы аксакалдар туура айтып атабы? Мисалы ошол кезде атаңыздын баягы доорлошу замандаш болгон да бул кишилерчи. Анан эми балким мен жана жогоруда айтып өтүп кетпедимби? Мисалы Төрөбек аксакал Раматылык болгондо, кой балам сен бияка тур, мен убагында сөз берип койгом. Ушуну эми кой, эми 21 сотикни барар жерибиз 1 метр жер экен. Деп эле чечип коебу деп мурдагы аксакалдар аябай акылдуу болгон да. Балким ошол атанын сөзүн жерде калтырып, балким Бекташаваны деле сыздатпай ичара сүйлөшүп бүтүрүп койсоңуздар болбойбу? Эми мен ушу эң кичине баласы болом, Каримов Төрөбектин ушул сарайды атам сатып алган өзү элденчи, чын-чынында. Кудай карап турат. Андан кийин атам өтүп кетти. Өтүп кеткенден мына сиздер келипсиздер. Өз негизи бул кичинекей эле нерсе болуп атат да, чоң нерселер турат башка жактачы. Бул эми бир коррупционный атам бир жерде иштеп, өзүнүн мээнети менен акча. Бул жерде атыңыз ким сиздин? Маматбек. Маматбек. Коррупция жөнүндө сөз болгон жок. Сиз аны аралаштырбаңыз. Мындай, сиз азыр мисалы интеллигентный, анан заманбап адамсыз да. Коррупция жөнүндө сөз болгон жок. Болгондо мисалы биз элдик канал, Швега программасы элдин майда чүйдөсүнө чейин. Атам ошол бир чоң иштеп алып койгон эмес да, карапайым эле адам болуп, эл журт саткан. Ушу сатып алган документально. Анан кийин мен эми ошентип уккам, эң кичинеси бол. Анан точно мен мындай билбейм өзү. Жер сизге толук кандуу тиешелүү да, сиз эң кичинекей болгон үчүн байлыктын баары сизде калды, дүйнөнүн баары сизде калды. Же кандай болду? Атам 5 баласы бар, 5 уул баласы бар. Анан ошо мен өзүм эле мен бар. 5ке бөлүнгөн. Анан ошол өзүн эме билет. Акам билет. Бул акам документ акамда.
мындайда азыр мисалы Бекташ аба делечи мисалы алдабайт болуш керек да, мисалы бул кишилер деле мисалы чын айтканда булар эчкидей жашы калды да булардын делечи, мисалы ар жактагылар дагы нарбагы тынч жатсын үчүн, бул жактагылардын деле мисалы жалган айтпаса керек бул кишилерчи. Мен ушундай ойдомун да. Эми ичара мисалы раз ошол мезгилдерде мисалы 12 жылдык мээнетин ушул бир тыйын албай кароолдугуна ошол Төрөбек аксакалыбыз, атабыз маркум ушул жерди үй бүлөң менен жер кылып ал деген сөзүн ушул атабыздын арбагы тынч жатсын үчүн да мисалы аткарып койсоңуздар болобу болбойбу деген суроо берип атам да. Мисалы мен муну оттошпой соттошпой элечи. Аны мен эки кичине салам. Мен 5 баласы бар. Алар ошо башка жакта азырчы ушулар келип ошону эме кылсын. Жеке оюңузду сурап. Мен жеке оюм пикириңиз. жарандык пикир бере албайм мен агачы. Неге бере албайсыз? Жок, мен бул жерди мен чача албайм да. Мага тийиштүү эмес. Жок, мен айтам. 5 баласы бар. Мен айтып суроо туура элеби? Мисалы жалпысынан алып караганда. Эми сиздин ал Сиз кандай көз караштасыз дейм, мисалы сиздер. ар кимдин оюна ар ким өзү эме кылсын. Сиздин оюңуз, бияктын ою, менин оюм өзүм. Сиздин оюңуз. Менин оюм эми 5 баласы бар, ошо 5 бала менен чоң бул суроого менен чоң 4өө бар. Ошолордун бирөөсү жооп берет. Мен жооп бере албайм ага. Качан келет ал 4өөнүн бирөөсү? Качан каяктан табабыз ал кишилерди? Азыр эми ол бирөөсү ошо документ ошо атанын бирөөсүнө чачтап кеткен экен. Ошол ал ошто жүрөт азыр ошто. Азыр сизде документ жокпу? Мен Сиз көрсөтө аласызбы азыр ушунча сотук меники деп, мисалы ушу биздики деп? мен эми атам айтып кеткен да бизгечи. Атам айткан. Мен дагы мындай кичине угуп калганмын да эми. Муну 94 сотик жер атам сатып алган. Атама тийиштүү. Баласына таштап кеткен документально. Кызыл документ, токтом бар, айыл өкмөт, госакт бар. Акамда? Ошоктабы? Ооба. Сиздин жаныңызда. Жок, менин жанымда. Бул жака берилген 21 сотук боюнча сизде маалымат жокпу таптакыр? Жок, ал боюнча менде маалымат жок экен. 21 сотиктен азыр 11 сотик ашыгыраак калды да бияктачы. Анан 10 сотик бияка. Биз айттым баягы 2000 жылдары Казакстанга кетип, onu элдин бар жогу эле билетиндер дечи. Ошондой бир период болгон. Ошондой анан 2005 жылдары келсек, ошол жерде атам экөөбүз келгенбиз да, жазда келгенбиз үйгө. Келсек, айтып кеттим го, мына жерде сүйлөшүп, балдарыңа мынягын неме кылбайлы, биягын урушуп талашпайлы, башка кылбайлы, атасынын сөзү да. Мынакты сен алдагы мына алмалар ошо 2000 жылдардан нары эгилсе керек. Ата 99 жылдары эгилген дедиңиз белечи, 2000 жылдары. Алмалар 2000 жылдары эгилген. 1988 жылы эгилген. 99 жылдары. Мынакта деккен, мына аналардан баягы бир. Эми мындай экен да, урматтуу көрүүчүлөр, мисалы мен дагы бир маалыматты ушул эсимен чыгып айтып коеюн. Өзү негизи ушул бардык ушул Кыргызстандын элдери өзгөчө элеттеги адамдар документти кече жакында эле өзүнүн ушунча жыл жашаган, жада калса ата бабалар өтүп кеткен үйлөрдүн документтерин ушул жакынкы эле бир 5-10 жылда жасап алышты. Ага чейин бир дагы үйдө, мына өзүңүздөр билесиздер, бир дагы документи жок эле жашай беришкен. Мисалы, ооз эки эле мисалы могу жер меники болот, могу жер менчи болот деп баягы бизде бир сөз бар го, кыргызча вариант менен элечи. Кийин анан уже баягы элдердин аң сезими өсүп, бир аз баягы мыйзамды окуп, мындай кат сабаты мындай жогорулагандан кийин анан ушул жерлерине, бул жерге документ керек экен көрсө, бул жерге мындай атайын долбоор керек экен, ушуга бир кызыл китеп керек экен деп кийин жасатып алышты. Айтайын дегеним, ошо мезгилдердеги аксакалдар ушул эки аксакалдын ортосундагы сүйлөшүү мисалы жалган болбосо керек деп ойлойм. Ушул 21 сотукпу же 10 сотукпу мисалы ошол жерди мисалы ушул аксакал бирок чын-чынында мына ушул Бекташ аба жалган айттырбаса керек, балким берген экен. Ошо мезгилдерде мисалы бардык эле элдер сыяктуу ушул жерге мен документ жасап алайын деген эч бир аракет да болбогон экен да, чын айткандачы. Ошол себептүү бүгүнкү күндө ушул жерлер Бекташ абанын колунан жуулуп, мисалы башка адамдар тарапка өтүп кеткендиги бул факт. Мен ушул фактты айтып койгум келип атат. Эми азыр мына ушул күндө көзүм өткөнгө чейин ушул жерди акыйкатта адилеттүүлүктү ушул балдарыма ачып берейин. Ушул жерлерди дагы канча мээнетим кетти эле, 12 жыл ушул айлык албай ушул Союздун тамек сарайын карадым эле күнү түнү деп ошол мезгилдеги жанагы Иргешев деген айыл өкмөттүн суранычы менен ойбой ушул жерге кароочулук койду эле, карадым эле. Эми ошол караган жерими баягы айлык эмес, баягы жер катары Төрөбек аксакал берди эле деп ошол жерлерди өзүм өткөзүп алайын, балдарыма берейин деген максатта чуркап жүргөн чагы.
Бул киргенбизде биз атам киргизген. Мен 2017-жылдары уже акыл жете баштады да, документ деп. Мен чоңой анан 2017-жылдары ата киринчеми ол неме дегени менен берди дегенинен оякта документи бар экен. Мен барып сурадым, айыл өкмөттөн сурасам, ошо чиймеси ошолордо, баягыдай токтому дагы ошолордо деди. Анан атам кирсе, ол киши эми бияктын атасы жакшы эле киши эле. Анан кирип неме кылса, атам сүйлөшсө, мен о жерлерди неме кылганмын, документи менде. Ошо жер канча өлчө дагы ошо жерди канча болсо ошончо, элде кандай баа болсо ошончо да сатам дептир. Анан ооруп атканына байланыштуу атам менен неме баа сүйлөшкөндөн кийин урушпай сүйлөшүшөт да. Атам ооруп атканына байланыштуу кийин майлы деп мындай деп туруп эле чыгып келе берген да. Анан чыккандан кийин эмне кылышыбызды билбей калдык да. Кийин анан булар 2021 өздөрү биздин жер эле бошотуп бергиле. Анан 10 жылдык атаңардын 10 жылдык договору бар эле, 10 жыл арендага иштетем деген договор бар эле деп чыгышты да. Атам өмүрү договор баягыдай неме кылбайт да, ушунча кагаз кагаз ичинде өмүрү түшүнгөн адам эмес. Анан договор бар эле 10 жылга, ошо договордун сроогу кел, ушу бошотуп бербей атат деп кийин сотко кайрылышкан. Ошо сот нокатка кайрылса, эми мындай да, бул жерде баары белгилүү болуп турат. Азыр мисалы айыл өкмөткө барганда делечи, айыл өкмөттөрдүн жообу мындай да, толук кандуу ушул документалдуу түрдө ушул Төрөбек Аксакалдын балдарына өткөн жер 94 соттук мыйзамдуу түрдө көк китеби менен ошол балдарынын эсебинде деп ушундай бир жоопторду берет сөзсүз түрдө. Анан ошол эле мезгилде Бекташева мисалы укук коргоо органдарына барган учурда деле алар документин көтөрүп чыгат. Бул турган кеп. Бирок Бекташева ушул эң негизи ушул акыйкатты, адилеттүүлүктү ушул коомчулукка жарыялап бергиле деген негизги чакырыгы бул ушул 12 жылдык кароолчулук эмгегим кайда калды деп атат да. Мисалы биз эми Швеге программасы жөнөкөй карапайым тургундардын ошо үнүн, ушул көйгөйүн чагылдыруу менен алек болгондуктан биз ушул бүгүнкү күндө ушул тапта ушул секундтарда ушул Бекташеванын көйгөйү менен ушул өзүнүн айылында жүрөбүз. Эми сиз эгерде мына ушул Төрөбек Аксакалдын балдары мисалы документтерин мисалы көрсөтүп атат, мыйзамдуу биз алып койгонбуз деп атат. Сиз барган эшиктер ачылбай атса, сиз эмне кадамга барасыз эми Бекташева? Кандай көз карашты болосуз? Мен мына Абдыганиевден токтому бар. Каримов Төрөбекке неме алган токтомдору бар мына. Чечим чыгарып неме алган. Men emeği bul жерде meni жермем emez. Buların жерем emez. Bari bir 15 jetilkes çıkat eken. Jetilkes çıkkanda bari hemen toktam çıkar. Bu nerede? Her biri otenelerin kolunda 5-6 gelinler oturat. Oşalarga bölüp beriş gerek. Sizdin maksatınız bir ele men özümü jerimi albastan uşul jerdegi jeri jok albasın. Bari ayıl hükümette toktam çıkarttığız. Sadı Cabbarov'a bar men özüm kol koyduramın. Kamsiyat üzüp. Nereden polnastımda yaş semeler var. Rusya'da yaş nemeler gelinler. Yılda barıp gel vakçasın uysalavuz dep gel var yer yok. Tapkandan jep içip kayra daha geçti. Hazır emin o jerde 239 toktam ошол 24 dekabr 99 жылы чыккан экен да, бул жерде. 99 ошол мезгилде Абдыганиев, Абдимиталиев деген айыл өкмөт баш болуп иштеп жүргөн экен. Ушул ал убакта эми баягы азыркы кеңеш айыл өкмөтү деп коелу. Ошол мезгилдеги айыл өкмөт, азыркы кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеп турган экен. Анан ушул Каримов Төрөбек Аксакал ээлеп турган 93 гектар жер баягы ушул сунуш токтомду бекитип берүү жагы Нокот райондук комитет администрацияга суралсын дейт. Ошол мезгилдеги азыркы акимчиликке кайра карап чыгуу максатында жөнөтүлгөн экен. Ушул токтомдорду көрсөтүп бүгүнкү күндө ошол Бекташева мына ушул токтомдорду жокко чыгарып дейт. Азыр Россияда же болбосо башка дагы мамлекеттерде жер кезип иштеп жүргөн жери жок мигранттарга ажыратып берилсин. Бул азыр Бекташеванын өзүнүн айтымы. Буну канчалык деңгээлде укук коргоо органдары тескейт же тергейт, буну дагы алдыдагы убактарда көрөбүз. Мен ушул 21 сотугуму албай деле кое берем керек болсо дейт.
ушул жердеги жерге муктаждарга бөлүнүп берилсин. Бул жөндөн жөн эле бир тарапка ушунча гектар жер өтүп кетпесин деген ниеттемин дейт. Мына ушундай дагы пикирин билдирип турабы? Mına Ildıyıkı saray, mınan Ildıyıkı saray 3 kilometre var. 2 saray satılgan. Satılıp bütün bazı yerlerini bozup geçişti, satıp algan kişiler. Ona kalganı da 1 hektar yeri kalgan. Oşul yerlerde bazı kolu komşuları toktan çıkarıp, kızıl kitabı alıp, yer tilkesini üy salıp, bayağı Rusya'dan bağırıp geliştiğinde. Üy salıp alıp oturuş etme, benim bilen. Атам айтканычы. Ылдый жакта да ушундай сарай бар да, мына ылдый жакта. Анан ушундай сарайды бир адамга сатпай уякта, сатылбай. Мамлекет өзү неме өкмөт, айыл өкмөт өзү 200 миңден адамдарга сатты да, мисалы 8 сотик, 10 сотиктен бөлүпчү. Атам бою ошондой кылып сатылсын. Анан мен 12 жыл ошол жерде кароол болгон ошол жерде кароол болгон акысына мына жерди мага ошондой кылып берсин деген максатта да. Анан элдин жери анан элдин жери кантип эле мисалы бир адамга мыйзамдуу болуп баягыда өтүп кетет да. Бул текшериш керек да бунучу. Буну текшерген адамдар келет дагы документин көрөт. Мисалы атам немеге Бишкекке президентке кайрылды, Садыр Жапаровго. Президентке кайрылса, ояктан кат келди. Жөн эле атам немеге администрацияга келсин деп мага чалды, звонок кылды. Атам барды, эмне деп сүйлөштү, алдап койду да кыскасы. Атам кайра курук эле эч реакция жок да, мындайча айтканда. Анан прокуратурага жазды атам, акимиятка жазды, губернаторго мурунку кеткен губернаторго жазды. Бишкекте немеге дагы Зулушевго дагы бардыңызбы? Ого дагы кирип барды. Кыскасы барбаган жери калбады. Урматтуу көрүүчүлөр, Атам менен апам пенсиясын алат, атам кетет да ушу. пенсиясын алып ошого жумшайт. Жумшайт. Мен дагы сиздерге сиздер ушу адилеттүүлүктү иликтеп ушул келдиңиздер да, мен мындай Кудайдын астында бир чындыкты айтып коеюн биздин дагычы. Булар эми өздөрүнүн үлүшүн саткан да. Бияк Саткан да. Кимге саткан? Атама. Не болот эми ушул сат. Бергесеңиз, бектешова. Сизди өзүңүздүн үрүшүңүздү саткан деп атат бияк. Кол коюп жүргөнбү, Мындай да. Эми сатпасаңыз кол бар, колдор бар. Мына жерде эми туру. Саткандыгы жөнүндө атайын, баягы биздин тил менен айтканда алды сатты. Колдору бар, кулби продажа болгон да. Документтер барбы сизде ошол боюнча? Документтерди мен мындай сырттан эле сизге 2 жол соттон утту деп уктум. Мен акамчы 2 жол сот. Эми сиздер өз сотко дагы барыңыздар. Мен эми силерге советим да, адилеттүүлүк, чындык адилеттүүлүк издесеңиз, Нокат райондук сотуна барып, Айыл өкмөт айтып берет. айыл өкмөткө барып, баарын такташтырыңыздар. Чындык адилеттик издеп жүрсөңүздөр. Анан кийин эми саткан. Эми мейли бул жер экен. Жер. Мисалы сиз дагы бир азыр ушундай алды сатты заман болуп атпайбы? Биз өзүчө мамлекет болдук. Сиз бир мындай бул жер боюнча эмес, эми сиз бир уй же бир нерсе бир мага сатсаңыз, анан кийин мен саткан жокмун деп сиз кайта менен алып кетпейсиз да, туурабы? Эми ошондой эле сөз болуп атат азыр. Ушундай маалыматты берип атасыз, саткан деп. Саткандык жөнүндө бошотуп берем деп 10 жыл, мына жерде атам ошо 10 жылга келишим, 15 жылга деп ошол азыр бир 30 жыл болуп калыптыр. 2-3-4 мен угушум боюнча мен силер менен талашкым келбейт өзүчү. Мен угушум боюнча мен кичине солазым, мен угуш. Чындыгында акам билет ошто жүрөт азыр. Полный документтерди көтөрүп ошто жүрөт. Ошол Мен чоң атам айтканда мага эми чоң атам 2014-жылы, 15-жылдары өтүп кеткен. Ошо 15-жыл кышта, 15ге өткөн жылы. Чоң атам айтчу эле. Жөн эле неме кылып биз кол койбосок дагы эле өздөрү кол коюп жүргөнбү биздин атыбыздан. Сатты деп сатты кылып жүргөнбү. Анан атаңга мисал неме эле акыл эси жетпейт эле ондай нерсеге. Ошондой нерселерди кылып берди, ошол жактарына жетпейт эле. Анан биз өмүрү саттык деп кол коюп берген эмеспиз, биз неме кылып бербейбиз будан кийин деп чоң атам айтчу эле да мага көп. Ошентип. Mına marhum Török akam sura bergem. Török akamdan 1 metr yer kança turat? Kançaga satıp aldınız? Olurdum ne kılasın soram, ne kılasın, men çıkılıp satıp aldım dedim. O malına referandum çok mal ele, alıp çıkalı ele. Yer mıyızam çok ele yer satıp alganга. Sonra 1 metr yer kança turat dedim.
Boptu bari bilip kança milyon kaldınız desem hem şoför elbey dudalanıp neme kılıp turup kalgan. Ana men uçukpay ketip kaldım. Koyağınızım bilbet ekensiz dep. Hazır yer kımbat hazır he. Resmen uruşkum келбей. Просто мына Кудайдын астында эле деме. Эми саттыңыздар эле да туурабы? Satkan çok biz. Ана сиз Ben sattık değil. Ana saraylı orada sattık. Ne yerde tamekçi zaten. Tamekçi üstünde saray tıratı. Kımbat balık kızıl adam. O sonra ciğermene satılgan. Men oğuşum boyunca. Men aytdım atana aytdım. Ey töröke buna ciğerlerden satılar. Ya bu ciğer satsan эме ошол мыйзамды билсеңиz чоң атаңыз билет экен, ошону алып келбей элеңиз дейм да ошондо. Эмне алып келбедиңиз? çerçe dolu geleverip törökenin Орукчан болуп калган. uğraşıp kıyla kıldı o. Кыйла урушты го. Ben aytdım ey buna ciğer kança satılat. Bu ciğer hazır mızamda var bu sen hazır ciğer satılıyor. Ve o közden sottu alıp getiriyoruz. Ciğer yönünde bana etmeyin onda. Özüne mi etmeyin de. O sol vakti bana etkende. De bunu çıkma cürüyordum. Giyin hele ben satıp aldım bir yerde. Ben satıp aldım. Senikinden koşup satıp aldım. Men ciğerim boldu dep. O sonda degen. Эми өткөн адамдар өттү, сиздин атаңыз дагы өттү, менин атам дагы өттү. Эми ал жакты дагы ойлойлу. Биз дагы бир күн болсо бир күн кетүүчүбүз. Сиздин атаңыз да тынчыбасыз мен. Эми биякта мыйзам бар. Мыйзам боюнча кете берели. Олорду айтпаган биякта тынчасын алар дагы. Ол дүйнөгө кеткен. Бул жерлер калган. Ал дүйнөгө кеткен эми. Бияктагы ошол менин акама тийиштүү жерлерчи. Эми просто бул калыс сөзүм да, ол дүйнөдө кеткен да, кеткен адамдарды тыныч коелу дегеним да. Биякта мыйзам боюнча иш кылып бериңиздер. Мен бул жерге жооптуу эмесмин, өз акам бар. Акамдар бар. Сиздин да жериңиз бар, ошо үлүшүңүз бар да бар. Эң кичине. Эми үлүш өздөрү бөлүп берет магачы. Тиешелүү болсо ошо башында ошо атаңар менен чоң атам атамдар маркум эч жаман айтып атканыбыз жокпуз азыр. Олор жөнүндө бир нарака өтүп кеткенден айтыштын кереги жок. Анан ошол нерселер болгондон кийин атамы неге алдап коюшат мында 12 жыл кароол болсо. О жактан айыл өкмөт мурунку ошол раис немелер атам кароол кылгандан кийин 12 жыл кароол болгондо силер 2000-жылдары сатып алдыңарбы, документ 2000-жылдары, 2-жылга чейин атам кароол болсо мынерде. Сен ам жаш бала элең, ойнойт элек. О нерден мындай тосмо эле, мынаяк бизде эле ошол малда, билесиң да Мамат? Ал жөнүндө мен жооп бере албайм. Она теректен мынягы бизде эле, биз ойной, экөөбүз ойнойт элек тем булган. Эч жаман жакшы айтпайт элек, ойнойт элек кичине өзүм, ойноп эле чоңойгон бала элек, 84 жылчын. Билбейм да, кичинекей бала. Анан ошондой болуп туруп атамы алдап туруп эле атам эми сабатсыздыгынан пайдаланып атама билдирбей эле документ жасатып мынягы силердике анан биягы балдарыңа жер кылып ал деп туруп кийин күнү келип туруп биз чоңойгондон кийин эми мынаяктан бери документ эле деп туруп сотко бердиңер. Анан мага мисалы бизге лично мен кичине баласымын. Мен мынерге жылда менет кылам, билесиң өзүң амчы. Жылда келип мына алма мынерде 54 туу алма бар да. Алмаларга көң ташайм, жазда чикенкелейм, неме дәрилейм. Алганына бир 2 жыл болду да, кичине мөмө. Азыр кире албай калдыңызбы азыр бул жак? Жок, азыр кирем, мына биз мынаяктан кирип, мына биздин өзүнүн наракта үлүш жер дагы бакта. Мындайдан кирип, мындайдан чыгабыз. Булар биякта. Анан ушунча менет кылып, ушунча убакыт өткөндөн кийин кече 2021. Ошол сөздөрдөн кийин, башкадан кийин мынаяктагы биздикиле десе мага дагы баягыда болду. Дем атам биякта менети күйүп кетти 12 жыл. Азыр сиз эгилген алмалар да биздики деп атабы ошону? Жок, эгилген алмаларга эмес, жерди эле айтышып атат булар. Эгилген алмаларды ошол убакта 2-жылдары сатып алса, эгер рас болсо, неме кылса, неге ал жерде туруп алдап, майлы биян алып бер, биян неме кылып берди, атам жооштугунан, сал баягыдайлыгынан али немесинен пайдаланышат. Неге? Анан күнү келип туруп, биз 10 жылга арендага берген элек, 10 жыл договорду бошот бербей атат деп туруп, ол договорго атам жизнь ол договор түзбөйт атамчы. Ол эми текшериш керек. Азыр 10 жыл канчалык оригинал ол кол коюп ким жазган, онун атам кол жазмасы кандай эле. Ошолорду текшериш керек. Соттон 2 жолу соттон эми туурабы? Сотчу бизде в общем акыйкаттуулук жок. Мен мындай ишмиш эми точный далилде укпадым, кичине уктум, кичине акча менен эле бүтүп келатат экен ондой нерселерчи, Мамат.
Бекташ аба, эми азыр мисалы биз азыр сиз мурда ушул мээнет маңдай тер төккөн жериңизге биз кире албайт экенбиз. Себеп деген азыркы учурда ушул Төрөбек Аксакалдын балдарынын менчигинде экендигине байланыштуу. Биз азыр бул жерде азыр мисалы сетканы ашып өтсөк, бул өтө чоң бурулуш болуп калат да. Мисалы бизге мыйзам ченемдүү көрүнүшкө жатпай калат да, мыйзам бузгандык менен барабар болуп калат. Ошон үчүн биз урматтуу көрүүчүлөр азыркы талаштуу жерге биз кире албай жатабыз. Жок, азыр ал жакка киребиз. Азыр эми бул баласынын, Бекташ абанын баласынын берген маалыматына караганда, азыр ушу күнгө чейинки эгип, ушул жерден алманын түшүмүн алып жүргөн жерлерибиз дагы жери биздики дегендей кылып атат дейт. Ошон үчүн биз азыр урматтуу көрүүчүлөр, ушул бактын сыртында гана биз маектешип атабыз. Азыр эми ушул Бекташ аба түздөн түз ушул биздин Швеге программасы аркылуу президентке мындай бир кайрылуу жасайм дейт. Ошол кайрылуусун жаздырып алалы. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жолдо турабыз. Мен чигим деп киргизбей жатат, эшигин култап. Мына жолдо туруп жооп берейин. Мына şu жерде мыйзам түрүндө мына 15 семьяга жатат экен, баарыбыз 7-8 сотиктен. Бу жерлердин баарын жер тилкелерин өкмөткө өткөзүп, Россиядан келип кеткен жаштар суукка, ысыкка карабай иштеп келишип, үй сала албай отурушат. Баары şu жерде баары сол немелерге бөлүп берели. Ар бир ата-энелердин колунда 5-6 gelin oturат. Балдары отурат, үйүнө батпай. Небелери көбөйүп кетти үйлөрүндө. Шулан бөлүп, ушул мыйзамсыз документке өткөзүп кеткен неме жерлерди бөлүп берели. Ушу сиздин кайрылууңуз, Азыр эми урматтуу көрүүчүлөр, биз айыл өкмөткө сөзсүз барабыз. Себеп дегенде мына ушул аймактагы элдердин арыз муңун мисалы биринчи кезекте милдеттүү түрдө тескеп, тергеп, мисалы үчүн ушул жерине барып тактап иреттеп жолго салчу мамлекеттик кызматчы мына ушул айыл өкмөт болот. Мамлекеттик муниципалдык кызматтардагы өкүлдөр, мисалы жер адистери жана башка. Ошон үчүн мисалы ушул Аксакалдар кеңешин кошсок болот буга. Мисалы үчүн ушул жердеги айылдагылар мисалы азыркы ушул тараптар ортосундагы жер талаш болгондо дагы эң жакын кошуналар ортосундагы жер талаш болуп атат да. Азыр биз айыл өкмөт башчылары бул маселеде кандай баш оорутуп атты экен деген таризде алардын дагы эшигин какылайбыз. Эми азыр мына айтпайын дедим эле, өзүм ушул жер бизге ушул жер дагы бизге тийиштүү да эми. Азыркы алма бактар. Ооба. Эми 30 жылдан бери биз налогун төлөп келатабыз. Же иштеткен жерди иштеткен Бекташ. Экен ушул үй немесин алат, алмасын алат, чөбүн алат. Ушул жерде ушул иштетип немесин эгинтигин ушул алып пайдаланып келатат да. Налогун биз төлөп келатабыз. 30 жыл болду. Эми ушул жерден мен неме алайын. Мен ушул жердин налогун төлөйм деп атам киргизгем да, бияка демеге өкмөткө баргам. Барсам, ол силер иштетип аткан жер бияка өтүп кетиптир. Немеге? Биз 2010-2012 жылдары биз эми кичине чоңоюп түшүнүп пайда болду да, атам одон мурун ошо 96 жылдан 2000 жылга чейин налогун төккөн экен 3-4 жыл. 4 жылбы же 5 жылбы ушу кагазын таппай калдык. Апам өз издеп атабыз дагы элечи. Жок эле болуп кетти. Анан мен налогун төлөп коеюн деп барсам, жериңер бияка өтүп кетиптир. Анан ошолор менен сүйлөшүп, эгер берген болсо, алгыла дагы документ жасаттыла. Мына атаңарга илгери ошол айтса, келип жасап алыптыр. Эми ол убакта айттым, кыйынчылык неме эле. Биз жаш бала элек. Биз эртишип ошо Казакстанга кеткенбиз, ошака иштеген. Анан адамдарды ээрчип кеткенбиз. Анан эми ошол жердин немесин төлөп коеюн, ошончо жыл штрафы менен төлөйм, айлык. Канча болсо ошончону төлөйм. Десем, жер биякта экен. Анан ушул күнгө чейин жердин налогун да төккөнгө баягыдай шарт жок. Эми жүрүңүздөр, эми ошол сиздин баласына келип сүйлөшөлүчү, жүрүңүз ошол жерден. Анысын да билбейт экен. Мен атам бизге айткан ушул жерди сатып алганмын. Анан баардыгынын колу бар. Рамат, менин карагым. Мындай болуп атат да. Мисалы азыр ушул учурда мисалы азыр алмалар жетилип калыптыр да. Молчу мисалы кече эгилген алмалар эмес болуш керек болмок. 99-2000 жылдары эгилген алмалар мыналарчы. Эми сиз мисалы жана мисалы айтып атпайсызбы эми? Бизде мисалы биз
dinди жакшыламаган, dinди жакшы түшүнгөн адам ислами мамлекет, ислами жарандарбыз туурабы? Ооба, туура. Азыр мисалы 93 соттук жер бул илегейсиз мисалы айылдыктар үчүн чоң жер да азыркы заманда. Мурдагы заманда ар бирине берилген. Азыркы заманда ушундай болуп атат да, бирок бу аксакал мисалы менимче мисалы жалган айтпаса керек мисалы. Манатчы исбатыбызды. Мисалы, жалган саттым деп анан кийин Кудайдын алдында кантип анан кийин сатпадым деп айтып атпайбы? Ал боюнча сотко барып кириштиңиздер. Жок, документи бар деп атат. Ооба, документ. Саттым деген. Колдору бар, ооба. Ошо колдору Ана сотқа атам өзү ham көргөн эмес onu. сот жөлө жоқ сотқа. чечип чыгарып берип коебу дейм. Өлерден чакырган Иликтеп жоқ. Сотко ишенбеңиз, сиз сотко эч ким ишенбейт азыр. Сотко ишенбеңиз азыр. Адилеттүү сот жок азыр. Азыр эми мына Садыр Жапаровдун маалында кичине банда адилеттүү сот үйлөрү курулуп баштады. Сотко ишенбегенде мен сот же бир тууганым эмес калпайын эле. Адамбыз биз эми сотко же андай эле бир Жок, эми мисалы мондай дегенде Адамдардан бек маңдайсып турат да. Мисалы сиздин атаңыз да болгон абалчы. Эми ушул кишилер жалган айтабы деген суроо болуп атат менин оюмча. Жок, ошону сиздер барып туруп мемеден такташтыңыздар соттон же айыл өкмөт ушулар мыйзам талаасы бар. Ошолордун жер айтысынан эле кадастрдан такташтырабыз. Ооба, ошолор билет. Ушердечи сот. Сиз ошондучу неге кадырга тартып элге мындай чыгарып бериңиз. сотторго да кайрылгым келет. Шере жүрөм да. Сотторго да кайрылгым келет да. Анан 10 жыл договору бар ушундай кагазды атам барып кагазды мындай көрсөтүп мындай кылган экен атам. Бул мен кол жазмам эмес, бул кол койгон мен кол койгон эмес дедиңиз болсо көрдүңүзбү? Анан ошентсе дагы ошонун негизинде эле деп туруп анан бияка чечим чыгара береби ошондой нерселерди али бир турма турушулук нерсе жок да азыр соттордочу. Мисалы прокуратурадан келди эмнерге текшеришкенчи. Атам ошо Бишкекке Садыр Жапаровго барып келгенден кийин прокуратурадан келишти дагы. Прокуратуранын кызматы эмне экенин мен ойлойт элем али мыйзамдуулукту так неме кылып туруп. Прокуратура эл тараптуу эл тараптуу так баягы жабыр тартып аткан адам менен жабырланып аткан адамдын чыныгы эмесин таап туруп чечет деп ойлойт элем да. Прокуратурадан келди дагы олар дагы айтып атат. Биз неме дейт, буну сотко жазышыңар керек. Сотко кайрылыш. Сотко жазып атам, сотко жазат. Атам барат, атам сот не дейт? Настроениясы жок эле келет да али. Атам мен болушу ушул. О жерге барса мен эч катыша электим сотко, чам балдарыбыз аралашпай эле койлу мына жакын кошунабыз. Кийин бул күндөр эми өтүп кетет эртең дагы баягыда болуп жакшы сүйлөшүп баягыда болуп кетишибиз мүмкүн деп. Мен мисалы катышпадым да ошентип. Анан ушунун бар жогун кылганчы Жаны ятистер билбейт, жер ятистер. Ушунун бар жогун эскилер билет. Эскилер, муну сайзыман иштеген. ушунун бар жогун Ошолорду билиш же өлүкпү же тирикпи билиш керек да ошолор. ушунун бар жогун кылган негизи архивде бар да, Бар да ошо, бар да. Архивден Ушунун бар жогун токтомдон жазылып турат. Оны ясно дело. Алар барбы, жокпу? Ушул төрө аксакал тарапка чечилип турат, токтомчу. 93 сот Ушулар барбы, ушулар кылган да. ушунун бар жогун кылган ошол мурдагы айыл өкмөтү менен ошол убакта сатылган убактагычы. Ошондон кийинки биз жокто чечип койгон сот кылган да негизичи. Анан азыр ошол маалдагы сотторго эми эч ким мен 100% ишенбейт элем ошол маалдагы сотторгочу. Азыркы неме чоңоюпчу. Азыр эми Садыр Жапаров алмашып неме кылгандан кийин ба соттор алмашкандан кийин азыр дагы эле ишенич ошон жоголду да сотторгочу. Жок ошол маалдагы сотту ким дедиңиз мисалы? Атам Эти Иманкулов деген. Ол киши мына азыр мисалы мынтип айтсаңыз, мисалы ошол маалдагы прокурор дагы, сот дагы өлүк же тиригин билбейбиз, бирок акыйкатта мисалы биздин ошол тараптар ортосундагы жердеги келишимди формалдуу болуп калыптыр. Бул атайын менин колум эмес деп атам ушул Бекташ атабыздын дагы айтканына карабай ошол договордун негизинде чечип койду деген негиз айтып атасыздар мисалы. Атам юридический жактан эми билими албаса, анан өзү дагы мындай жоош киши болсо неме. Анан атама барып баягы кагаздарды көрсөтүп, мына мындай экен, аны андай экен десе, атамдын моюнда бир эле нерсе болот да. Мен ошол жерге 12 жыл кароол болгонмун. Анан баягы жерди ошол убактагы раистан кийинки айыл өкмөт болгон кишилер өздөштүр дагы түздөп. Ошол жерди ошол кароол болгон акын бере албай калсак ошол жерди өздөштүрүп, налигин төлөп неме кылы бер, ишти кылы бер. Азыр мисалы ушул жерди өзүңүз өздөштүргөсүзбү өңгүлдөнгү жерлерди? Барсаң токтом чыгарып беребиз деген да. Анан ошол жылдарда биз кыйналып жашайт элек, действительно ачык элечи.
Анан жерге дагы эле эч ким маани берген эмес экен. Кийин келип токтом чыгарам деген ойдо эле Казакстанга кетип жүргөн да. Берлер эми ич неме Мында өңгүл дөңгүл таш чубак нерселердин баардыгын өзүңүз түздөп жер кылгас кыскасы, Ошонда Азыр эми ушул жерди дагы биздики деп азыр мыйзамдуу түрдө бул жерди арендага алгансыңар, убактылуу ижарадасыңар деп азыр өткөзгөн атышат өздөрүнө. ооба. Эми ушул мен айтарым ошол мыйзам түрдө чечиш керек муну. Eski jeradistler, eski tergöçüler, mına rayonda prokuratura. Урматтуу көрүүчүлөр, мисалы, абабыз айтып атат да, эми ошол мезгилде бул деген 88-90 жылдардан бери карай болуп аткан окуялар 99-2000 жылдары келип бүт бардыгы бир жактама чечилип калган да. Эми ошол мезгилдерде иштеген соттор, прокурорлор билбейм, азыр өлүү же тирүүсү экенин билбейбиз дейт, бирок архивдик документтерде дагы биз иликтөө жүргүзүп көрөбүз, кайсы мезгилдерде, кайсы убактарда өткөн. Азыр бир гана нерсе Бекташ Абанын бир гана арманы 12 жылдык ушу кароолчулук мээнетим каяка кетти дейт да. Өмүрүмдөгү эми адам өтө кыска жашайт, бирок 10-12 жыл деген өмүр дагы бул текке кетпесин деген максатта чуркап жүрөт. Урматтуу укук коргоо органдары, урматтуу ушул Бекташ Абага жардам берем деген ушул укук коргоочулар мисалы жардам берсеңиздер болот. Бирок мыйзам талаасында экинчи тарап ушундай талап коюп атат. Эгерде мыйзам талаасында биз менен оттошо турган болсо, соттошо турган болсо, анда биз ага даярбыз дейт. Аны да убакыт көрсөтөт. Биз тиешелүү мамлекеттик органдарга барып, албетте бул боюнча суроо салабыз. Сиз бир тараптуу чечилип калган деп азыр тура эмес айтып койдуңуз окшойт. Менин оюмча Эки тараптуу чечилет, бир тараптуу. жок, бир тараптуу ошо. Эми бияк ошо бизге чечилген Эки тараптуу чечилген жок да. айтасыз да, бизге чечилип калган мыйзамсыз дегендей кылдасыз да. Мен ошондой Мен сиз мындай сөзгө конок сөз укканда мына маани берсеңиз, мен айттым, бир тараптуу чечилген. ооба. Бир тараптуу. Мен мыйзамдуу, мыйзамсыз деп айткан жокмун. Бир тараптуу ошол 2000 жылдары бир адамга чечилген бул жерлер деп атам. Анын эмнеси ката? Мен силерди мыйзамсыз басып алган деген жокмун. Бул боюнча суроо салабыз деп атам дагы. Укук коргоо органдарына. Азыр булар ошол менин кыска булар саткан да үлүшүнчү. Ошол эле. Кудайдын астында ишенимдүү түрдө айта албаса, анда айыл өкмөт эмне үчүн токтом чыгарып берет? Эмне үчүн мамлекеттик акт, анда мамлекет жокпу бизде? Biz sattık değil. Mine kança alıp aldık. Kançaga sattık. Kançaga biz sattık. Мамлекеттик акт турат, токтом турат. Kançaga sattık. Mamleket etme sen. Mine de farklı ne? Mine de kançaga sattık sana aytçı. Ошондо мыйзам боюнча сүйлөшө алабыз Mizan- да. Просто мен үстүрттө. Kançaga sattık. Мисалы сиздин өзүңүздүн үлүшүңүздү сатканыңыз анык да, туура. Кудайдын астында Kançaga айтыңызчы. sattık misal. Kança 1 metre kança oldu. Эмеден сиз ошол соттошуп азыр утуптур соттон, туурабы? Акам утту. Ошол жерде айтпай элеңиз, канча саат ошол жерде иликтеп албай элеңиз. Nemege üstüne cazı verip koyalım. Sotuna mecel etti. Азыр өзү негизи бул элтерди, ушул жансерди мен алып келишим керек эле өзү негизичи. Сиз эситкениңиз жакшы болуптур. Сиз Кудайдын астында айтып атам менчи. Сиз ушул жерди басып отурасыз, бирөөнүн жеринчи. Туурабы? Sen basıp oturasın ey. Buna mıyzamsız tartıp aldın. Mıyzamsız ne mal? Тосмо нерде эле, Мамат? Атам 12 жыл кароол болгон. Мен Токтоп тур. Тосмо шакта эле. Нерге ким жылдырган Тосмону, абоп? Sen yıldırgansın. силер ал боюнча немеде сүйлөшө бергиле. Sen yıldırgansın. Ошону мыйзамсыз Мыйзам боюнча сүйлөшө бергиле. Биздин жоктугубуздан пайдаланып, бияка жылдырышкан да. Мына навестин арагында эле азыр бир катар терек турат. Ой, элдин баары жок эле билет онучу. Просто элдерди чакырып неме кылайлы десем, бияк өткөндө бирөөсү кичине неме кылса үйүнө барып тополоң кылып туралы. Аралашпагыла, башка кылгыла депчи. Kamera uçaskoyla çakırıplar. Адамдар Buna Kuday verdi aman degen kişi nemele yıkanca uşa biletleri. Bulvarı alıp sotkasını tattım. 2-3 askoydu çakırıplar. Kuday verdi aman dönüyüne. Nemeler tattıdan bu aman eka koğalanda bu kaçıptır arkasına buna tutup sotkalarını tartıp bayağı koğalatkan baldarın. Her kılı kılıptır. Uyat emes be neme öyle aksakal adamdı. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр эми бул азыр биз турган жер ушул азыр биздики деп аткан ушул Бекташ Абанын ушул алмат тиккен жери
Бирок ошол эле учурда бул жер биздики деп ушул Төрөбек маркум Аксакалдын балдары дагы талашып турган чагы азыр эми кимисиники туура же туура эмес, муну албетте укук коргоо органдарына барып тактайбыз, сурайбыз дегендей. Андан аркы алдыдагы мүнөттөрдө ушул жергиликтүү бийликке, мамлекеттик каттоо кызматтарына барып, алардын архивтерин жакшынакай кылып чукуп, анан аларды дагы сиздерге жарыялайбыз. Өзү бунун икир чикирине чейин ошол акам ошол эме мыйзам тала ошол документтерге ошол жооп берет. Анан кийин мен ушул үстүртө эле уктум. 2 жолу соттон уткан да. Соттон уткан. Кайсы жылдары? Мына 2000-жылы утканда да бошотподу. Анан кийин биз эми мына Арадан 23 жыл өттү. Адамгерчилик кылып качан 3 жолу меме жазган. Арыз бошотуп берем деп. 10 жылга алып ошентип бошотпой келет да. Анан кийин биз ушул мына 2022 кайрылып 23 уттук. Азыр 23-жылы. 23 жылда уттуңуздар ушул. 1 ай болду, туурабы? Утқан жоқсыңар. Мыйзамсыз чечилди. Мыйзамсыз. Ол Қалиева Ноқат район сотун судьясы Қалиева үстүнөн арыз жазганмын. Мыйзамсыз сот жүргүзгөн, өз билими менен өзү билип өзү коюп. Мунун үстүнөн дагы арыз жазганмын. Муну иштен айдайм Қалиеваны. Шашпай турсун. Önemli bu dokumenti diplomu жасалмабы, Куда билет. Эч мыйзамды билбейт экен. Өзү билемди кылып, өзү коюп, 3 жолу сотко чакырды, 4 жолу. Чече албай жүрөт. Мынерге келип, жаңы адистер чакырды мынерге. Жерин тарткыла дедилер, мынерге уруш жаңжал болуп, бири-бири менен ушташып, мүмкүн эмес деп соттун судьялары. Азыр сиз эми айыл өкмөттөргө, госрегистрлерге барбай эле ошол документтин негизинде ушул иш боюнча процессти уланып жаткан сотко улам каттап атасыз азыр, а? Биз менен ошо сотко барганга даярсызбы азыр? Барабыз анда. Сот бүткөн, соттон уткан. Анан кийин эми ошол баары сот аткарчылар келип, ушул бизден басып турган жери 30 жылдан бери бошотуп берсин. Мен ошону мен Төрөбек уулу Маматбек. Ооба. Мыйзамсыз басып отурган жерди ошо мамлекет дагы. Биз соттон бир эмес 2 жолу 2023-2000-жылы утканбыз. Мыйзамсыз коррупция менен уткан. Урматтуу эме коррупция менен уткан. Бул Мамат Төрөбек уулу жалган айтып жатат. Коррупция менен утуп алып, мына эми мен жеримде отурат. Жок нерсени сүйлөп. Өзү жаңы төрөлгөн, бул эч нерсени билбейт. Озакеле мына документ жок эле сүйлөп атат өзү менен өзү. Мына ошол. Мен эми бул тарап айткандай өзү буга мыйзам талаасында акам жооп берет өзүнө. Мен үстүрттөн гана эме кылдым да сиздерге. Эми мындай да, Мамат мырза мындай да. Эми мыйзамдуу документтер акеңиздин колунда экен. Бирок мыйзамдуу ушул тараптын мыйзамдуу баласы сизсиз да. Ошол сиз маалымат берип атасыз да. Мисалы мен угушумча мындай, мага айтышынча мындай, бирок документтер мындай деп. Бирок мынакей соттон уткандыгы боюнча факты менен сүйлөп атам деп атасыз. Мисалы соттон уттук деп турабы. Эми канчалык деңгээлде мисалы ушул соттон уткандыгыңыз боюнча мисалы бул тараптардын талаптар койгон талаптарына кандай фактылар менен жооп берет укук коргоо органдары. Ал жактан дагы терең изилдеп көрөбүз. Mına bugün aylanıp gelip, Төрөбек уулун мыйзамсыз жерлерди ээлеп алып, ал жерде бир 50 семьялуу жаш тургундар жашайт. Светтеринен начар мына тал казыктарды жерге кагып алып, учуна шунула жерге тийип турат салбаңдап. Мына Карим уулу Сейитбекти 3 жолу чакырдык. Чогулуш кылып мына жаш тургундар менен. Mına tereklerini al desek, albay men bunu daha cerimi tüzlep tosam. Var kolunlardan gelgeni kılıp algıla. Men hiç silerge sevetin jarıgın bermeymin. O şol stalbanar menen jüre vergile dep oray memile jasap tekrarıp ketip kaldı. Mına stalbalardı turgusup koyganbız hazır. Resten gelseler çaynak nemelerdi elektrik şoğluqlarını tartat, tereklerini alsa.
Ben tereklerine karab oturadım. Ol azыр ol mamılar, elektr mamılары. Ушул теректер алынса эле баягы чубалгылар менен камсыздалып, чайнектери коюлуп, комплектелип, анан ушул азыркы алдыңкы айылга кенен чонон свет жетмек. Азыр эми сиздин айтыңызда мынаны айтып атасыз да, мына азыр урматтуу көрүүчүлөр, бир кезде ушул соцсеттерден дагы аябай бир өтө бир баягы пиар болбодубу, мисалы көл тараптагы, ушул түндүк тараптагы кээ бир айылдардагы баягы электр чубалгыларынын мындай адам бою болуп жерге салаңдап турганы боюнча ошол көрүнүштүн бири ушул Нокаттагы ушул Кеңеш айыл өкмөтүнүн Дарбулак айылында дагы бар экен. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр, мына столбаны, мына электр мамычаны. Мына электр мамыча кадимки эле теректен жасалган. Биринчи мынага байлаган экен. Мындай зым менен элечи, зым менен байланган экен. Кийин анан кой ушу элдин коопсуздугу деп ушул айыл өкмөттүн ушул жердеги айыл башчылары же бир аттуу баштуулар деп койлу мондай өздөрүнүн үйүнөн 1,5 терек берген окшойт. Ошо теректи коюп туруп байлап коюп туруп. Бул терек мен азыр жанында турам, мындай илбеңдеп, мындай араң турат да. Анан эми мындан кеткен мисалы жогорку бөлүктөгү чыңалуу мен азыр бир 10 метр басып барсам эле мен төбөмө тиет да, мен бирок коркуп турам. Чын айткандачы, бул жерде жаш балдар ойноп атат, бул жерде астында эгин-тегиндер эгилген, мисалы күнүмдүк турмуш тиричиликке пайдалануучу бул жакта ажаткана турат. Ажатканага кетип бараткан адам сөзсүз түрдө мындай эңкейип өтөт да. Мен ушу жанына баргандан коркуп атам, чын айтканда. Жер бир адамдын менчигине өтүп кетти деген сөз, маселенин сөз болуп атат да. Ошону сиз мындай бир жаңы жайлар менен, мисалы балким анын алдындагы сарайлардагы айыл өкмөттөр анан мисалы 100 миңдеген сомдорго сатылды деген маалыматтар бар бизге. Бул боюнча дагы келебиз сизге. Ушуга окшогон маселелерди мисалы азыр президентибиз мисалы агынан жарылып, мына өзгечеде региондорду кыдырып жүрөт. Агынан жарылыпчы, айыл өкмөт, жер маселеси, коррупция маселеси бардыгын ачык айткыла 30 жылдагы басып кеткен чаң баскан документтерди чукулап чыккыла деп атат да. Анан менден кийинки айыл өкмөттөр мындай болгон экен, тигинде болгон экен. Же сиздерде мындай эме жокпу мындай? Мындайда бул укук жок, алардын туура эмес иши, туура эмес деп айтканга. Бул кече жакында эле бүттү соту. Буларга майда бүттү. Май, июнь, майбы, июнь. Эмеде Нокат чечимин февралдын 20-сында чечим чыгарды. Окшойт да, февралдын 20-сында. Жок, ошону айттым, мисалы сотко же прокуратурага сиздер сунуш иретинде, кат иретинде биз өткөндөгү соттук процесске кая жаңы жагдайларды киргизейин деп атабыз дегенге укук жокпу? Жок, ол боюнча мен кат бербедим. Эми сотко мен азыр эми булардын чечимине азыр эми эгер мен азыр эми соттун чечимине кайра даттанып тескери бере албайм да. Баары мыйзамга баш ийиш. Жок, Пакырдын агай, мыйзамга баш ийесиз, бирок жаңы жагдайлар менен айыл өкмөт башчы катары сунуш киргизгенге укугуңуз барбы? Мисалы, мына урматтуу, улуу урматтуу сот, мына өткөнкү процесс бүттү, мыйзам чегинде болуптур, бирок мен ушул кызматты аркалап атып, мен ушул архивдик маалыматтарды чукуп атып, мен мондай маалыматтарды таптым. Ушул маалыматтарды кайра карап чыгуу керекпи деген бир сунушту билдирем дегенге сиздин бир акыңыз барбы, жокпу? Эми бул мен сиздин жараныңыз, аксакалдын балдары да сиздин жараныңыз. Сиз карайсыз, экөөнө тең жооп бересиз. Бирок ушул маселени эми карасаңыз, ушул сиздин аксакал, сиздин айылыңыздагы тургун ушинтип кала береби эми ушул? Айыл өкмөт башчы катары бир кандай бир жардам кыла аласыз мисалы? Болду, бүттү. Мен эми мунун бүт иш кагаздарын бир катар юристтер менен кеңешейин. Кеңешип туруп, анан кийин жооп берейин. Ошолордун адвокаттардан өзүм сурап бир катар. Кайра сунуш болсо, сунушту бергенге аракетимди жасайм. Мыйзамдуу жолу жагын. Азыр мен бүгүнкү күндө манандай кылам деп айтпайм мен. Эми мыйзамды сыйлашыбыз керек да, бардыгыбыз азыр мыйзамды иш кылсак Кудай калса бардык ордуга күшүп атат эми. Мындайда Пакырдын экен. Атам кароо болгон үчүн айылдын бар жогу эле билет, 40-50 жаштагы, 60 жаштагы билет бар жогучу. Анан ушул жерде келгенде баягы балага да айттым, ушул келишип агыла ана-мана десем, биринчи макул болду да, кийин эле анан эмне болду экөө кичине мындай
konflikt ola düştü da anan meni de tarttı, men de mıydam çekide karalsın dep koydum, anan oşol boydan kettiler sotko. Birinci siz mында келишип алып эле чечип алганыңыз макул болдубу? Balası boltur dedim, bul da geldi, seniki emes dedi, şunda kiçine konflikti bola düştüler de özler bana özlü turar. O da telefonga tarttı. Ana anda mizam, ol sotko verem dedi, anda bersen ber dedim, men başka hiç nerse demedim. Atam men жок болуп калат экенмин кедечи үйдө. Сиздер барганда бияктан эми айтпай келет экен да. Мен жок болуп калсам, атамы жөн эле жемеле беришет экен да. Неге неме кыласың? Мыйзамды мына олтурбай, калыстык жок да эч. Мен сизге дагы айткам го. Сиз дагы айтып аткансыз го, неге илгери ушуну неме кылып албадыңар десе, мен айттым, атам сал турмуштан ордуна биз Казакстандарга кеткенбиз иштеп. Ошондой болуп атты, алдап койгон кийин деп али башынан аягына чейин түшүндүрүп бергем да сизге ошол жерге барган. Анан мен сиздерден айттым, сиздерден калыстык сурадым, анан сиздерден кандайдыр бир Sen sotto olsan işin, sen de sotko başlayasın, kanday çekim çıktı. Biz emin sotto kışken manan da kıldı, aytalbayız, hukukuz da yok. Hiç yolan berbeyiz. Biz mundayda, biz oşonduktan ayttık, birinciden kelişkile dedim, bana aksakal, avan durat. Aka deysin mi, ava deysin mi, ata deysin mi? Kelişkile desem makul bolmuş var koydu. Eğer de öyle kelişi 5 saatlikten böyle olsayım, ol bala da çok dövese gerek degen oyun tuğlatta. Çok toktap dursan men uğupstan. Anan akırıp buyunuzdu, men akırı da onda sotko argıla dedim. Men başka hiç nerede kılalbayım dedim. Sot çetsin dedim. Men jakşı jagına ayttım, men jaman jolga aytkan jokmун. Mana özü de turat. Aldım da munda. Ошол убактагы айыл өкмөт буга саткан айыл өкмөт. Бул адамдарга сатып берген айыл өкмөт. Канчалык мыйзамды кылганын бир карап көрдүңүздөр бар немелерден. Кызыгып. Эгерде мыйзамсыз болгон болсо, мамлекетке кайра кайтарып алайлы деп кичине кызыгып көрдүңүздөрбү дейм. Bunu kızıgıp gördüm. Уже kaytarganda bunu mizamdуулук жагын толугу менен оштон бери şol jeratistlerden beri kelip toktop tur. Keliptir, iyilik durup, anan keyin çeçim çıkarıp atat. Sizlerde bunday tuğra bağ vergile, bir jak Ali jengilip kasile, özüz taraf bola öğrettik da, o şonttan Ali jengendi de bileli, jengilgendi de bileli da. Bunday tuğra ile kavul alsana, men emi kalı sözümde ayttim, kay yerde olsa dağın, vuruşkan yerde hem jaratıştırıp koyup attım, taşdagila bir elsinger, bir tutsunlar diye aytıp atam. Pakırın ağay, mındayda азыр мейли соттон утушуп алыптыр. Мыйзамдуу документтерди көргөзүшүп, башка кылып көргөзүшүп туруп, анан бирок жолуктум мен, ал бала менен сүйлөштүм, бакка бардык, ал жерде жеринде барып сүйлөштүк. Эми мындайда негизги маселе азыр бу жерде Бекташ аба тууралуу болуп атат да. Бекташ аба мисалы азыр эми баягы токоштуу бала сүйгүнчүк деген бир жакшы кыргызда кеп бар да. Эми токоштуулар эле тойлой берип анан кийин токочу жок мындай бир бейбечаралар эле ушинтип зарлап какшап кала береби деген эле маселени козутуп чыгып атам да ушул программасынданчы. Эми бул жерге келип сиздин айыл өкмөтүңүздү, сиздин системаңызды мен күнөөлөгөн келген жокмун. Бирок айыл өкмөт башчы катары, ушул айылдын атасы катары, ушул жерден чыккан маалыматка карап, ошол прокуратурадагы соттогу чечим кабыл алат. Алар асмандан албайт чечимдерди. Баардыгы тергөө иштеринин жыйынтыгына карап туруп, анан статьяны перенени конституциянын негизине коюп, анан чечим кабыл алып атат. Бирок Бекташ абанын маселесин кантип чечебиз эми? Эми кандай кылабыз эми? Эми жаңа болор коёган. Эмне кылабыз эми? Эми мен бул жагын дагы бир катар карайын, юристтерден сурайын, консультат алайын, ошого карап иш кылып барам. Мен кыска коюм ошо. Азыр эми ушул 94 гектар сот жер. 94 сот. Биринчи өлчөгөндө мындай болгон. 93 сот болгон. Кийин али өлчөп келгенде 11 сотук ашык болгондо 10 сотук 11 сотукты бул кайтарып берген өзүм. Эгерде бул адамга мурда пайдаланып жүргөн. Анан кайтарып алганда, эгерде жазышпаганда бул киши деле пайдалана берет да. Ушундай болгондо мына өзү турат. Кайтарып бергенде отасыз го. Биз Казакстанда элек 2000-жылдары кеткенбиз. Анан биздин жоктугубуздан пайдаланып, азыр баласына дагы айттым. Ол билбейм мен деди. Кечеги жакында алган сөздү айтып атам мен. Огача алган эмес ал. Анан баягы жерди 2005-жылдары биз кеткенден кийин ошо 2005-тин аралыгында 2000ден 2005ге чейин өздөрү өз билемдик менен бизге 11 сотук калтырып, биякта 10 сотукту алып келип туруп
тосмо ортодон өздөрү бөлгөн о тосмонучу. Onu niye bölüşөт о бизден баягыдай кылбай туруп? Эми айтышып атат, сатып алганбыз. Кимден сатып алган onu? Bizdен сатып алган. Bir суроо жаралып атат да. Бул ишти канчанчы жыл токтоп тур эми? Бул ишти канчанчы жылдар жазып сиз ишке кириштиңиз? Өзүңүз айтыңчы. Бұл ішті 2000 жылдары. 2000 жылдары тоқтам шығарып алыпты. Жоқ, мына ішті бұны қалдемені алу жөнінде жазылды, мысалы. Арзанған нәрсені. Қайдан жылдан баштадық? 2000 жылдан баштадық да, 2000 жылы. 2001'de şu mesele болып атты. Жылда şu mesele var. 2001'den baştalgan. 2000'den baştalып 2001'den жазуу түрүндө башталган да. Bu sottun çeşmelerini aldık da. Sottun çeşmelerini aldık da. Dокумент бар экенин O malda yerlerden satılgan emez de. Kırgızistan'da yer satılgan emez o malda. Bunlar yer satılan mizamsız. Özüne toktam çıkar, özü kolu koyup, artıkan çarvaların atına. Uşantı özü ötközü var. Анан бир алдаган жери булар жалган сүйлөгөн жери. Атам айтып атат. Баягы жерди биз 2000 жылдан 2010 жылга чейин 10 жылга атама арендага беришиптир. Анан 2010'dan beri atam boşatpay келататмыш экен да олордун айтуусунда. Анан кагазыбыз бар дейт. Кана кагазың десең сотко барсаң билет дейт. Мынакей арендага бергенде мисалы айыл өкмөттөн документ берилет да. Ошол боюнча сиз кызыгып көрдүңүзбү? Ошол мисалы 10 жылга арендага берсе эгер, ошол жерде. Ол жоқ екен, себебі сатылып кеткен екен да, мұның жерлері ол арендаға берілген емес екен. Анан өзара қандай арендаға алынған билбеймін. Документтер тасыктабайт, бул айыл өкмөт тарабынан. Демек арендага берилген эмес. Азыр мен жер атысымды сизге чакыртып берейин, толук маалыматты сизге керек, алдагы жаңды. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Кеңеш айыл өкмөтүнө келдик. Мынакей Пахридин агай ушул айыл өкмөттү башкарып турган чагы. Азыр ушул Бекташ абанын маселесинде чиелүү мындай чечилбеген талаштуу маселелер көптүгүнө байланыштуу, бирок буга чейинки соттун чечими чыгып калгандыгына байланыштуу жаңы жагдайлар менен кайра карап берүүнү бизге ачыгын айтып берип атат, сөз берип атат. Кандай болгончо дагы анан биз жана жогоруда ушул экинчи тарап менен дагы сөз ортосунда талаштуу жагдай жаралганда ушул раматылык ушул Төрөбек аксакал менен бул Бекташ аксакалдын ортосундагы ушул убактылуу жерди ижарага берүү боюнча келишим болгон деген нерсени азыркы мына ушул айыл өкмөт башчы болуп иштеп жаткан Пахридин Жалалович Асаналиев агайыбыз ушул документ жок. Бизде эч кандай мындай күбөлөндүрүүчү документ да берилген эмес, эч кандай келишим да түзүлбөптүр деп так эс айтып атат. Эми бул маселени ушул айыл өкмөттүн жер адисинен тактап аныгын билели деген максатта азыр жер адисин чакырып атабыз. Азыркы жогоруда айтып кеткен Тамек сарай кадастр мамлекеттик мекемеси жаңы курала баштаган кезде ошол кезде мамлекеттик акт деп санаганга болбой билем. Колунда ошондой укук аныктоочу документи бар алардын. Ошол 93 сотикке карата. Кимдердин? Жогоруда айтылып кеткен ким эле? Каримов Төрөбек деген кишиге таандык деп санайбыз да. Ошол күндөрү ошол 93 сотикке боюнча сотто процесс болуп атат, ал сот карап атат, кимге таандык экенин аныктоо үчүн. Сотко биздин юристибиз катышып атат. Бул боюнча маалымат да кеңирээк болсо керек. Демек азыр сот бүтө элекпи? Бүтө элек процесс. Сот бүтү деп атпайбы? Телек. Жок, нокатта бүтүп, бошко апелляция бергенбиз да. Экисinde başlandı. Анан юристиңиздер, мен чалганмын да бир. Юристиңиздерге чалсам, Kültürden taslar kaldı. жок, сот Ben cevap. нокатта болду дагы, нокат уяка чечти. Баягы жалган нерселер мененчи. Кийин ошко азыр апелляция бердик. Анан юристиңиздер дагы мындай бир адамча катышпайт да, бир телефондо сүйлөшкөн. Юрист кеме? Осман Катар. Барбы? Ол катышпай эле ата, же катышууда катышпай эле. Катышпай эле ол. Мен айтам, бул жерде азыр мисалы агай менен сүйлөшүп отурганда да бир маселе чыкты да, ушул азыр Каримовтар тарап, ушул Какановтар тарапка мисалы ортодо келишим болгон ижарага берилген боюнча депчи. Ушул боюнча келишим барбы, жок? Ушу эки тарап ортосундагы жерди ижарага берүү боюнча. Жок. Бүткөн, андан кийин дагы бүтсө дагы чыкпай жүрөт деген маалыматтар бар да. Жок. Андай жер, ал жерге карата эч кандай келишим жок бүгүнкү. Демек, ошол Каримовтар менен ушул Бекташ аксакалдын ортосунда жерди 21 сотикте
21 сотукпу? Общий 21 соток, азыр 11 соток. 11 сотук жер боюнча ортодо ижарага берүү, бербөө жөнүндө эч кандай документ айыл өкмөттөн берилген эмес. Жок, кандай айыл өкмөттөн документ берилген эмес. Берилсе ушул жерден берилиш керек мыйзам чегинде. Башка мекемелерден берилбеш керек. Жок. Акимчиликтен же болбосо каттоо кызматынан же болбосо башка органдардан берилбеш керек. Мыйзам чегинде айыл өкмөттөн гана бериле турган документ бул келишим. Келишим бул айыл өкмөттүн балансасында болгон жерлерге айыл өкмөт тарабынан келишим негизинде ижарага берилет. А бирок азыр биз айтып аткан жер бул Каримов Төрөбек деген кишинин бул жеке менчигиндеги жер деп саналат бул күндөчү. А эгер берилсе, ал өзү ижарага бергенге укуктуу, кимге болбосун. А айыл өкмөт тарабынан ал жерге карата эч кимге келишим берилген эмес. Жеке тараптардагы бирөөгө бериш ижарага бергенде сиздерден уруксат сурабайт? Жок, бизден сурабайт. Демек 93 сотуктан сырткары 10 сотук боюнча сөз болуп атабы ортодо? 93 сотук. 11 соттуктан сырткары 10 сотук, анан ошол 11 сотук 21 сотук жөнүндө сөз болду. Азыр баягы договордо 11 сотукка атам экөөнүн атасы менен мен атам келишип 10 жылга өздөрү түзүшкөн деп атпайбы? Ичара өздөрү түзүшкөн. Айыл өкмөт эсеп коюлат. Ичара түзүшкөн. Анан атам ону өмүрү түзгөн эмес да, өмүрү түзгөн эмеспиз ондай. Бул сага балдарыңа деп. Демек азыр ушул 93 сотук ушул Каримов Төрөбек аксакалдын балдарындагы жеке менчигиндеги жер. Ооба. Эч кандай бул жерде мыйзам бузуу же болбосо басып алуучулук болгон эмес. Кандай негизде өткөн предысториясына, тарыхына кайрылып көрдүңүздөр? Бул жеке менчик болгон жер, бир дыйкан чарбанын жери болгон деген сыяктуу маалыматтар барбы? Бул кезинде дыйкан чарбанын жери болуп, сатып алуу келишими менен сатып алышып, ошонун негизинде мамлекеттик каттоодон өткөргөн ал жерди. А бирок ал жерди мыйзамдуу сатып алды, мыйзамсыз сатып алды. Азыркы күндө мыйзам пайдаланып жатабы? Буну сот органдары, тийиштүү органдар гана аныктап, ошолор гана айтпаса, биз айтканга эрте азырынча. Бүгүнкү күндө областтык сотто бул иш каралып жатат. Соттун жыйынтыгы менен баары так ачык болот го дейм. Сен да сотко сотто болуудасың, а? Демек азыркы күндө бул маселе ушул соттук кароодо жатат. Сот чечкенден кийин гана мыйзам кайсы тарап дегендиги толук аныкталат деген пикирди карманып атасыздар. Ооба. Азыр эми мына юрист катары, бул столду алып бияка келсеңиз, юрист катары. Мени бияка отура бериңиз, Ассаламу алейкум, Өмүрзак Азимкулов, Швега программасы атчан. Сиз юрист катары айтышты биздичи. Мына ушул азыр Бекташ аксакалдын маселе туурасында сиздерде бар да. Азыр соттук маалымат иштери жүрүп атыптыр дегендей жер маселе боюнча маселеси. Мен Кеңеш айыл өкмөтүнүн юридикалык маселелер боюнча башкар эсмин. Бул маселени негизинен билем, бирок мен бул маселе боюнча сотко катышкан жокмун. Мындай үстүртөлүү эле билем. Чакырган жок. Бир да жол чакырган. Бир да жол барган жок. Өзү негизи бизде Кеңеш айыл өкмөтүндө болуп аткан сот процессине барам өзүндө. Повестка келсе. Мунусунда чакырган жок эч ким. Мен бир да чалгам го сизге. Чакырса барам. Чакырса барам дедим. Чакырса барам. Бир дагы чакыргам. Өзү сиздин жеке көз карашыңыз. Мондай маселелерде, мондай глобалдуу маселелерде деп коеюн, өзгөчө ушу адам укугун коргоо, адам ортосундагы социалдык маселелерде сиздердин юридикалык жактан бир пикириңиздер эске алыныш керекпи соттук процесстерде? Кандай дейсиз? Соттук процесстерде, конечно, мен айыл өкмөттөн ишеним кат алып барам. Соттон мурун айыл өкмөт экөөбүз бу жерде комиссия менен кеңешебиз. Мен ошол ой пикирди сотто алып койгом. Өзү чакырылыш керек сизде. Милдеттүү түрдө. Мындай частный порядкка караганда чакырбай кое берет, эки адам талашып аткандачы. Эгерде бир мамлекеттин жери болуп калса, биздин жер бизге тиешелүү маселе болсо, чакырат. Азыр ушу талашып аткан жер мамлекеттин баласында эмес. Жок, бул кызыл китеби алып өздөрү менен талашып атат да. Кызыл китеби жок, көк китеби. Көк китеби. Кызыл китепти биз качан кол койсок анан жок, ал эгер жер жок, алса, ал баягы кызыл китепти көтөрүп жүрөт го. Жок, мындайчы. Көк китеппи? Жок, бул анда көк китеп болсо кандай? Канат. Кызыл китепти жасап бербей койду. Кадастр мамлекеттик мекемеси бул 2098 жылдан баштап курала баштаган убакта ошондой мамлекеттик каттоого ошол көк китеп менен алган учурлар болгон экен да. Азыр андан кийин уже кызыл китепке өткөн. Госактылар кызыл, жеке менчик деп саналат, бирок ал
жогоруда айтып кетпедим, мамлекеттик акт деп саналабы саналбайбы аны мен билбейм. Бирок мамлекеттик каттоодон өткөн. Азыркы күндө юридикалык күчкө ээби же ээ эмеспи? Ол биз көргөн эмеспиз, жөн эле чиймесин эле. Бизге карматкан жок, аны деле өздөрү билет. Чиймеде сарай жок, сарайды өчүрүп тишеген бу. Наракта навес менен эле баягы немени чиймеде калтырган сарай чоң жерде, чиймеде жокту ол. Бай кругтун ичиндечи. Эки неме бар, баягы узун тилген эки навес бир немеси. Азыр эми ушу талашып аткан жарандардын аракетин ушул айыл өкмөттүн адиси катары, юристи катары кандай багайсыз? Кандай көз карашты? Бул окуя боюнча сот процесси жүрүп атат. Жүрүп эме болуптур. Мен эми эгерде сотко чейинки эме болгондо биз бирдеке деп айта алат элек. Азыр эми сот гана айта алат. Эми биз бирдеке дей албайбыз. Эч кандай ушул күнгө чейин бир жүйөлүү документтер сураган жок сот тарабынан. Сотто булар өздөрү алып барып аткан, соттошуп аткан. Анан бир жолу айыл өкмөт башчы экөөбүз барып, бул жерди көрүп, госрегистр ошону сотко даярдаганда общий площадьтын чыгарып берип, жана спутниковый съемкадан алып кетишкен. Башка биз иштегенге катышпадык. Азыр биз эч нерсе дей албайбыз эми. Бирок бүгүнкү күндө мен сотрудниктерим калыш дегенге, калыш караганга аракетин кылып атат. Мына эл деле баа берип атат азыр. Себеби биз таза болсо калганы таза болот да. Келген адамдарга дагы жакшы мамиле жасап атат сотрудник. Анча мынчасы эми иш экен, тиричилиги бар экен кетип калат. Бүтпөй калса, мисалы башка бирөөбүз кошумча берип атабыз. Эми Кудай кааласа заманыбыз жакшы болуп кетип атат, мындан ары жакшы болот деген үмүтүм бар мен. Жераңдысыңыздын калыстыгына ишенем мен бирок. Мурунку баягы биринчи тартып кеткен да ол жердичи. Тартканда биздин баягы үлүш жер жанында да. Оны 60 сотик чыгарган деменчи. 60 сотик кылып чыгарып кетти дагы. Аз бизде 11 сотик 25 неме деп жагы 11 сотик ашыгыраак да. Бул жер адисиңиз барганда ошо 16 сотик эмес экен, 11 сотик 25 дедим канча? 11-25 ошонто эсептеген ошол тур эле чыккан, кийин биз өзүбүз тартканбыз да. Рахмат. Турга келсек бардыгы жакшы. Мына өзүңүз анан сизден дагы калыстыкты күтөм да. Неме кылабыз? Мен себеби башында келдимби, кандай болсо мен калыс чечип бергенге аракет кылып атабыз. Бизчи эл деле баа берсин бизге. Биздин иштеп атканыбызга. Сиздер тараптан дагы неме болуш керек да, реакция болуш керек да. Эми мындай да сотто болуп аткан ишке мен мында буйтайсым туура келбейт. Биз качан сот прокуратура караганда ошонун жыйынтыгын күтүшүбүз керек. Алар да мыйзамдуулугун карап атат азыр. Өтө мамиле менен жасап атат азыр эми. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Эми аны мен айта албайм мындай деп. Бирок карап атат. Мен мындай калыс эле айтышым керек да. Азыр ар жактан келип мына көп нерсе маселелер чечилип атат билинбеген менен. Эми караганда карап атат. Сот бир эле сотко да мисалы 12 жыл атам кароол болду да. Сот ойлонуш керек эле ушул күйүү эле кете берип, наркы ошого калыс боло албай койду го мынаны укаттагы. Коррупция аралашып кетти да, коррупция. Эми аны мен айта албайм. Урматтуу көрүүчүлөр, Швега программасына ушул жерден азырынча жооп туралы. Себеп дегенде азыр апелляциялык арыздын негизинде ушул Бекташ Каканов аксакалыбыздын арыздын негизинде азыр иш ушул Ошол облустук соту тарабынан тергелип атыптыр дегендей, ага дагы керектүү документтерди ушул жергиликтүү бийлик тарабынан берип жатышыптыр. Колдоо көрсөтөбүз деп ушул айыл өкмөт башчысы дагы сөз берип атат. Эми негизги нерсе ушул бүгүнкү Швега алып чыккан негизги атанын арманы бул 12 жылдык текке кеткен мээнет болуп атат. Мен оюмча мисалы ошо прокуратура иштер кызматкерлери тарабынан дагы, ошо тергөөчүлөр тарабынан дагы, укук коргоо органдары тарабынан дагы калыс баа берилет деп. Себеп дегенде биз ушу ыйык айыл өкмөттүн канасынан отуруп ушул программаны жаап атып, дагы бир жолу суранабыз ушул укук коргоо органдары тарабынан канчалык деңгээлде ушул карапайым чын-чынын айтыш керек, бетине эле айтайын, мисалы кат сабаты төмөнүрөөк аксакалдын мисалы кантип эле ушул жалган жакшытты айтып ушу Швега программасына чыгайын деген ою болсун. Ошон үчүн биз бул темага сөзсүз түрдө кайрылып келебиз. Ага чейин жакшы туруңуздар.